жолуктук миллиондун арасынан. Сезди махаббат сүйүмдү, сөйкүм көз карашыңан. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Дароо, экран жаңганда биз жолуктук долбоорунун 6-сезонунун 1-чыгарылышын көрүп жаткан биздин көрүүчүлөрдүн жүрөгү дүгүдүк деп согуп жаткан убагы. Анткени 6-сезонго бактыс үчүн ким күрөшкөнү келди. Кастингке 100га жакын, 1000ге жакын каттар түшсө, ошонун арасынан 20га жакын гана катышуучуну кабыл алабыз дегенбиз. Ал эми сиздердин калтырган SMS каттардын бардыгы биз ким ушул 6-сезонго татыктуу, ким чындап өзүнүн бактысы менен күрөшкөнгө даяр экенин, ал эми кайсыл айым, кайсыл мырза 6-сезонго өткөнүн биз алдыңкы минуталарда сиздер менен көрө алабыз. Урматтуу достор, бул биз жолуктук долбоору. Сиздер менен бирге болгон Канат Шабданбеков. Ал эми дароо эле сиздерде суроо болсо керек. Эмне себептен кесиптешиңиз Гүлназ Чыныбек кызы көрүнбөйт дегенде бизге каттар келип отурат. Ал эми Гүлназ айымдын ден соолугуна байланыштуу азыркы убакта бизге келе албай жатат, бирок биз жалпы кыргыз эли Гүлназ айымды ушул экрандан, ушул биз жолуктук долбоорунун куттуу студиясынан чыдамсыздык менен күтөбүз. Ал эми биз болсо алдыга карай 6-сезондо дагы көптөгөн баштарды, көптөгөн эки жаштарды табыштырганга, бактылуу кылганга биз себепчи болуп ар дайым жумушубузду активдүү улантып келебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен биздин иштеп келе жатканыбызга 2 жылдан ашык убакыт өттү. Ал эми Кыргызстанда эң алдыңкы долбоорлордун бири биз жолуктук долбоору 6-сезонго келдик десек болот. Бул күн дагы өзгөчө тарых болуп эсептелет. Ал эми сиздердин кол чабыңыздар менен биз 5-сезондун катышуучуларын чакырып алалы. Урматтуу достор, бул жака өзүнүн өзгөчө баягы оюн айткандан коркпогон, кыргыз тилин өздөштүрүп, кыргыз тилинде сүйлөгөндү үйрөнгүчө сезон да бүтүп калды. Демек, эми өз бактысы үчүн күрөшүп көрсүн деп катышуучулар добуш берүү жолу менен 5-сезондун катышуучулары бир катышуучуну сактап калмак 6-сезонго. Ошол добуш берүү жолу менен өзгөчө кыргыз тилине басым жасап жана мамиленин үстүнөн бекем иштегенге аракет кылган Гүлнар айымды тосуп алалы. 5-сезондун катышуучусу эми 6-сезонго да активдүү өттү десек болот. Саламатсызбы? Келиңиз, төрдөн орун алыңыз. 6-сезонго өтүүгө толук укугум бар деп, ушул студияда 5-сезондун катышуучулары менен ачык күрөшкө түшкөн Нурланды чакырып алалы. Бир да жолу кечиккен жокмун. Долбоордун эрежесин сыйлап жүрдүм. Талапкерлерди уктум, бактым үчүн күрөшкөнгө даяр болчумун дегенден Нурлан мырзаны негиздөөчү алып барчу катары биз өзүбүз сактап калганбыз. 5-сезондун катышуучусу Нурлан мырзаны тосуп алалы. Келипсиз Нурлан мырза. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Ал эми мен кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы кимди сактап калды? Барыңыздардын эсиңиздерде болсо керек деп ойлойм. Активдүү, шайыр, сулуу бийкечибиз Гүл айымды Гүлназ Чыныбек кызы сактап калган. Ал эми биз суроо бердик. Эмне себептен сиз ушул Гүляны сактап калдыңыз, Гүл айымды сактап калдыңыз дегенде Гүлназ Чыныбек кызынын ой пикири чындыкты айтуудан эч коркпойт экен. Мындай күчтүү кыздар долбоорго керек деп билдирди. Ошондуктан биз Гүл айымды чакырып алалы. Хуш келипсиз. Сүйгөндү гана эмес, сүйдүргөндү да билиш керек экен. Дал ушул сөзү менен долбоордун тарыхында калган мырзаны чакырабыз. Негизи 5-сезон бою ар кандай сезимдерди бизге көрсөтүп, өзүнүн уникалуу менен телекөрүүчүлөрдүн көңүлүн өзүнө буруп, аракети менен эсте калган Төлөгөн мырзаны чакыралы. Төлөгөн мырзага миңдеген каттар келди. Ушундай мырзаны катышуучу кылып алышыңар керек дегенден биз Төлөгөн мырзаны 6-сезондун катышуучусу кылып кабыл алдык. Ассаламу алейкум, хуш келипсиз. Келиңиз. 5-сезондун аякташы менен куттуктап келип,
бирок дароо катышуучуга айланып кеткен. Бейше үн десе үн, харизма десе харизма. Ар кандай сынактардын жеңүүчүсү Орусиянын музыкалык сахнасында Кыргызстандын атынан чыгып, биздин өлкөбүздө ушундай таланттуу балдар бар экендигин далилдеп жүргөн жылдызыбыз Бейше мырзаны катышуучу кылып бул жака чакырып отурабыз. Эми мындай таланттуу жигиттер биз жолуктук долбоорунан өз бактысын табыш керек го деп ойлойм көрүүчүлөр. Бейшени тосуп алалы. Келипсиz. Ошондой эле мамиленин үстүндө жүргөн 5-сезондун катышуучубуз дайыма өзүн шаңдуу алып жүргөн, декабрда сөзсүз күйөөгө тием деген боюнча февралга жеткен, Тажыгүл жана ага таанышуу максатында келген 2-сезондун катышуучусу Арген мырза менен Тажыгүлдү чакырып коелу, келиңиздер. Келипсиздер. Дагы бир бизде таанышуу үстүндө жүргөн албетте бул Болот мырза менен Айзаны экөөнүн ортосуна мамиле кандай уланып жатканын биз кийинки чыгарылыштарда сиздер менен чогуу көрө алабыз. Ал эми бул жака мен Айзаны чакырып коеюн. Достор. Ким турмуш курат, ким турмушка чыгат экенин баарыбыз эми алдыда көрө жатарбыз. Ал эми биздин башкы демөөрчүбүз албетте бул чемпион чайы. Албетте биздин Instagram желесинде дагы биздин көрүүчүлөр өзгөчө бизди белгилеп, мына биз дагы чемпион чайын ичип жатабыз. Даамы абдан сонун деген биздин кардарларыбыз да көп. Ошондуктан чемпион чайы ар бир үйдө болсун деп жакшы ниет кылабыз. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпионду. Эми биз күткөн убакыт келди. 6-сезонго кастинг жарыялаганбыз. Албетте, кастинг дагы деле уланып жатат. Биз дагы катышуучуларды кабыл алабыз. Бүгүн болсо көпчүлүктүн каалоосу менен жана биздин чечимибиз менен 6-сезонго өткөн биринчи катышуучуларды чакырып алсак. Ал эми мен ушул жерден дагы сиздерге токтолуп айтып кетейин. Кастинг бүткөн турбай, демек мен жетишпей калдым дегенден алыс болуңуз. Биз күн сайын кастинг жарыялайбыз, жаңы катышуучуларды күткөнгө даярбыз. Ошондуктан алда турган редакциянын номери менен байланышканга аракет кылабыз. Ал эми биз 6-сезондун жаңы катышуучулары сиздер менен чогуу тосуп алалы. Үй бүлө бул өз мыйзамдары бар кичинекей мамлекет. Мен долбоорго үйлөнүү максатта гана келдим жана максатыма жетем. Себеби көкбетмин деп Нурмат 30 жашта. Нурмат мырзаны тосуп алалы. Келипсиз. Үй бүлө бул сыйлоо жана колдоо көрсөтүлө турган жер. Ар бир мээримдүү сөз, ар бир камкор мамиле ишеним сезимин жаратат деп Элизаны тосуп алалы, келиңиздер. Коттуктайбыз, Элиза. Келиңиз. Жашоо бул күрөш. Килемдеги күрөш бир нече мүнөт гана уланат. Бирок килемдеги күрөш бир нече гана уланат. Жашоо бул күрөш. Башкача ойлор кеткен жок да сиздерде? Мейли, Арген, сиздин оюңузда эмес, албетте бул килемдеги күрөш бир нече мүнөт гана уланат. Бирок жашоодогу күрөш ар күнү уланып турат дейт. Мен дагы далайды жеңип келгем деп спорт чебери Эмил. Спорт чебери турбай бул Эмил мырзаны. Тосуп алалы. Массага. Эмил мырза килемден канчасын көтөрүп чапса дагы, бирок бактысын көтөрүп чаба албай жаткандан биз жолуктук долбооруна келип отурат деп ойлойбуз. Сүйүүңүздү жеңгенге аракет кылабыз, Сүйүп калсам баарына чыдаймын, керек болсо тоодо деле жашаганга даярмын деп жети бир тууганын күчүүсү, үй бүлөнүн кенжеси Карылгачты тосуп алалы, келиңиздер.
Айылдын жигиттери уктуңуздар да. Акыркы күндөрү интернет желесинде улакчы жигиттер аябай мода болуп атат го. Ошондуктан улакчы жигиттер Карлыгачтын балким көңүлүн тапсаңыздар, айылга да барып жашаганга, сиздердин атыңыздарды карашкан, улак ойногонго да даяр экенин айтып өттүр бул жерде. Бул дүйнөнүн эң жакшылыгы бул жакшы аял. Эркек кишинин даражасынан өйдө көтөрө тургандагы, ылдый түшүрө тургандагы бул өмүрлүк жары деп акылайды тосолалы бийкечибизди келиңиздер. Туура кесип таңдоо келечекке жол ачат. Ал эми өмүр бою эс алыш үчүн өмүрлүк жарыңды чарчаганча изде деген уран менен өзүн тааныштырган Эрлан дейт. Өмүрлүк жарын издеп жүрүп, биз жолуктук долбооруна катышуу болуп келген Эрлан мырза. Сыноо сындырбайт, күчтүү кылат жана жол ачат. Долбоор мен үчүн дагы бир суноо. Өзгөрүлөм, өсөм, бактылуу болом деген ниет менен Айгерим тосолалы. Негизи кандай адам бул күчтүү болот, кандай адам бул жашоодо из калтырат десе, албетте башына кандай сыноо келген сайын эр жигит чыңалат экен, эр жигит күн сайын өсөт экен. Ал эми ошол сыноолорду басып өтүп, дагы да бактысы менен күрөшүп келген, өзгөчө биздин көрүүчүлөрүбүздүн жүрөгүнөн орун алган Эсен мырзаны тосолалы кол чабуулар менен. Аял затынын сулуулугу жүзүндө гана эмес, жүрөгүндө, анын назиктиги үнүндө, күчү сабырында дейт. Ал эми көркү өзүн алып жүрүшүндө деп Жаңыл мырзаны тосолалы кол чабуулар менен келиңиздер. Биз жолуктук долбоору 6-сезонду жаңы эрежелери менен жана өзгөчө сиздер күтпөгөн жаңылыктар менен биз баштаганга даяр турабыз. Ал эми бүгүн биздин чыгарылыш таанышуу дароо эле сырттан карап турган биз талапкерлерибиз каттоодон өтөрсеңиздер болот. Анткени талапкермин деген дагы биздин мырза айымдар көп. Балким сизге жаккан бийкеч болсо, колдон учурбаганга, мүмкүнчүлүктү кармаганга болушунча аракетиңизди кылыңыз деп биз кеңеш бермекчибиз. Эгерде сиз талапкер болуп келем десеңиз, алдыда турган номерлерди байланышабыз. Ал эми урматтуу 5-сезон катышуучулары жана 6-сезондун катышуучулары деп айтпаймын. Эми барыңыздар 6-сезондун катышуучулары болуп, бүгүндөн баштап аттандыңыздар десек болот. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Баштайлы анда. Ал эми биздин дагы бир демөөрчүбүз жөнүндө айтып кетпесек болбойт. Демирбанк мобилдик тиркемесин жүктөп алыңыз жана бүгүн ушул ишенимдүү банктын кардары болуңуз. Ыңгайлуу кызматтар, заманбап чечимдер, комиссиясыз төлөмдөр, жагымдуу шарттар, ошондой эле биздин кардарлар үчүн жаңы акциялар жана атайын сунуштар боюнча эсеп ачыңыз. Каржыңызды башкарыңыз жана Демирбанк кызматтарын телефонуңуздан эле каалаган жерде колдонуңуз. Демирбанк маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат. Урматтуу биздин жаңы катышуучулар, куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен мен дагы биринчи жолу көрүшүп, таанышып жатам. Ошондуктан биздин көрүүчүлөргө дагы өзүңүздөрдү тааныштырардан биз биринчи жакшы суроо берели. Негизи өзүн сыйлаган адам, өзүн жакшы көргөн адамды башка адамдар да жакшы көрөт экен да. Ошон үчүн бул эч кандай мактануу эмес. Албетте сизде кайсы бир өзгөчө сапат боло турган болсо, ошол сапаттарга басым жасасак болот. Биздин сурообуз ошол. Мына биринчи биз оң жакта турган Элизадан баштасак болот. Элиза, сиз кайсы
кайсыл сапатыңыз бар? Менин атым Элиза, мен мондай сапатым бар деп туруп микрофонду жылдырып кете бересиз. Андан кийин биз 5-сезон катышуучуларына да өтөбүз, Кана кол чаап коелу, Элиза, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Менин атым Элиза. Мен акылдуумун. Ата-энеңиз көп айтат окшойт, кызым акылдуу деп чошого. Келиңиз. Саламатсыздарбы, менин атым Акылай. Мен харизма үчүн жооп беремин. Харизма. Саламатсыздарбы, менин атым Карылгач, мен сулуумун. Жакшы, кол чаап туралы. Саламатсыздарбы, менин атым Майгерим, мен көкбетмин. Көрүнүп турат деп эле келгенсиз, тамашалап атасыз. Саламатсыздарбы, менин атым Жаңыл мырза, мен көп кырдуумун. Көп кырдуу дегениз кандай? Көп мындай капталыңыздан тургандай көп кырдуу деген. Көп кырдуу таланттуусузбу? Ар тараптуу. Ар тараптуу, ырдай аласыз, бийлей аласыз, комуз чертип аласыз. Стройка бүт барын кыла аласыз, Кол чаап коелу анда. Эсен мырза, сиз? Саламатсыздарбы? Менин атым Эсен, мен аманатка бекеммин. Таксист болуп иштейт окшойсуз, жолдо аманаттарды алып келиптир. Же алган жарыңызга аманатка бекемсизби кандай? Ар нерсеге. Бардык нерсеге аманатка бекемиз. Керемет. Карыз особенно. Салам алейкум, Канат мырза. Мен атым Эрлан. Мен решительныймын. Чечкиндүү. Чечкиндүүсүз, бул мырзага өтө керектүү сапаттардын бири. Келиңиз. Саламатсызбы? Менин атым Кожожаш. Албетте, бул тамаша. Менин атым Эмил. Мен туруктуумун. Неге туруктусуз? Күрөшүп аткандабы же кандай? Жашоодобу же неге? Туруктуу деген сөз мен бул баягы дос менен мамиле кылганда бардык нерсеге туруктуусуз, Албетте. Керемет. Саламатсызбы? Менин атым Нурмат. Мен шайыр жана адилеттүү баламын. Керемет, кол чаап коелу. Келиңиз, Гүлнар айым, сиз? Саламатсызбы барыңарга? Мен Илак, бирок шайыр. Өкө тең бар экен да, сизде. Келиңиз, Нурлан мырза. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурлан. Мен мен сүрдөп кеттим окшойт. Мен чынчылмын. Чынчыл? Ой. Чынчыл. Керемет сөз, келиңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Гуля. Мен издемчилмин. Издемчил, керемет сөз. Бул дагы биз кыргыз тилин көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылып атабыз, Элес. Саламатсыңарбы? Мен жөн эле кыял кечимдегим келип атат азыр. Саламатсызбы? Менин атым Айза, мен өтө назикмин. Өтө назиксиз, Бейше деле, мен деле назикмин окуйсу. Эки назик болбой алат экен. Менин атым Бейше. Мен жоопкерчиликтүүмүн. Керемет, келиңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Тажыгүл. Мен көкбетмин жана урушчакмын. Арген эми угуп атса керек буну. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен сабырдуумун. Менин атым Канат. Мен активный иштегенди жакшы көрөм. Бардык жакта. Анда, урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр жаңы келген катышуучулар менен таанышалы. Урматтуу катышуучулар, эч тартынбаңыздар. Анткени элдин астына чыгып аткан адам жаман сөзгө да, жакшы сөзгө да бардыгына даяр болуш керек. Ошон үчүн кандай болсо дагы, эртең күнү сиздер бир ой пикириңиздерди айттыңыздар, андан кийин эфир чыкты. Эфир чыккандан кийин көрүүчүлөр деп өздөрүнүн жакпаган оюн айтып койсо, кайра сиздер көрүүчүлөрдүн оюнда болбоңуздар да. Кандай адам ийгиликке жетет, бул өзүнүн максаты бар, жана өзүнүн оюн туура деп билген адам ийгиликке жетет. Бирок албетте туура эмес болсо деле туура деген туура эмес. Бирок ошол нерсени карап туруп аягына чейин чыкканга аракет кылабыз. Демек, бактыбыз үчүн күрөшкөнгө даярбыз. Ошон үчүн жакшы сөзгө дагы, жаман сөзгө дагы даярбыз, Даярбызбы? Даярбыз анда. Анда биринчилерден болуп эле биз Элиза айымга микрофонду береличи, келиңиз, өзүңүздү кенен тааныштырып. Мо төртөөңүздөр бир классташтар келип алгандай эле сезилип атасыздар. Саламатсыздарбы? Менин атым Элиза, мен 34 жаштамын. Мага келчү мырзаларга болгон талаптарым: ыймандуу, чечкиндүү, жоопкерчиликтүү, туруктуу, ата-энемди, бир туугандарымды жана мени сыйлаган, туруктуу жумушу бар, бизнеси бар, ичпеген, чекпеген, мурда турмуш курбаган, турмуш курса дагы балдары жок. Жашы 32 жаштан 38 жашка чейинки мырзаларды күтөм. Менин атым Элиза, жогоруда айткандай 34 жаштамын.
азыр азыркы учурда башкы бухгалтер болуп эмгектенем. Мен өзүм Нарындын Жумгал районунан болом. Түбүм Нарын областынын Жумгал районунан болом. Мен өзүм негизи Бишкекте төрөлүп өскөм да, кичине чагымдан баштап. Сиз деген кастингге чыккандан кийин тааныштарыңыз не деди? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, кандай кызыктуу нерселер болду, кандай реакция беришти? Жакшы чыктың, жакшы сүйлөдүң деп айтышты. Мындай эмне бардың ал жака? Жок, андай болгон жок. Молодец, жакшы барыптырсың. Мурдагы мамиледе жигитиңиз жазган жокпу? Кайра башынан баштайлы депчи? Жок, эч кимиси жазган жок. Жазбай эле коюшсун. Мен бияктамын де. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мына кастингти деле көрсөңүздөр керек. Дагы бир жолу балким талап келе турган талапкерлерге мамилеге даяр экениңизди дагы жолу тастыктап кеттиңиз го деп ойлойм, турмуш курууга. Ооба. Элиза, кол чаап коелу анда, биз жаңы келген талапкерлерди күтөбүз. Саламатсыздарбы, менин атым Акылай, 32 жаштамын. Мага келчү талапкерлерге кое турган талабым акылдуу болсун, жоопкерчиликтүү болсун, жана өзүнүн ойлогон оюна жете билген, келечекке кең көз караш менен караган, жана жашоого олуттуу мамиле кылган мырзаларды күтөмүн. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, атым Акылай, 32демин. Мен азыр көрүүчүлөр көрүп алып аябай коркушуп аткан болуш керек, микрофон колуна тийип калды, болду эми түшпөйт. Сиз кастингке келгенден бери көптөр коркуп атыптыр да, ошол. Да, ошол бардык жаман сөздөрдү, жакшы сөздөрдү айткан баарына ыраазычылыгымды айтам. Жана айрыкча жаман сөз айткандарга баарыңыздарга бакыт каалайм. Анткени бактылуу гана адамдар ичинен сонун сөздөр чыгат. Ошолордун катарына Сиз деген эмне себептен жаман сөз угуп калдыңыз деп ойлойсуз? Себеби эмне болду? Кастингке келип эле сразу элдин оозун илинтирсиз да демек. Анткени мен өзүмдүн оюм бар. Элге жакса дагы, жакпаса дагы ал ойду мен айтам. Анткени мен бул өзүмдүн жашоомун, өзүм каалагандай кылып жашайм. Кайсыл оюңуз ошондой элге, коомчулукка талкуу болуп кетти? Кайсыл ой? Ар кандай ой болду ал жакта. 150 000 сом экен, биринчи. Дагы өнчөсү 150 000 акчага. Андан кийинкиси Сүрдөп Чаткал области деп салганым үчүн дагы. Чындыгында Чаткал району да. Мен болсо Сүрдөгөнүмөн Чаткал области деп айтып жибергенмин. Ошол комментарий калтырган адамдар жашоосуна жаңылбаган адамдай жазышты да, Ой, ооба. Жаңылбай эле жүрүшсүн, Самай. Төлөгөн мырза мына 150 000ге каршы окшойт, келгесе. Жо 150 000ге каршы деле эмесмин. Болгону мындай башкача мындай жеткиликтүү кылып айтып салды окшойт да. Элден башкача кылыпчы. Чындык эч кимге жакпайт. Мындай сөз бар да. Жашоо сонун карачы, мага жагат сагачы дегенчи. Ошондой эле айтып салды да, ошончу. Туура. Бул 150 000 деген сөз да кайсыл мырзаларга жакпай жаткандыр? Балким келе, жигиттер оюңарды айтып көргүлө. Кыздарга жакпайт? Кыздар албетте. Бул мага лично жакты. Эми азыркы жашоодо Кыргызстанда ким жакты, Акылай айымбы же 150 000 сом? Акылай айым эмес. Ставкасы. Ставкасы жакты. Мен нормально кабыл алдым, бирок комментарийлерди окусак чын эле мындай. Ошону мырзалар жазып турбу же айымдарбы мындай? Айымдар деле, мырзалар деле. Мырзалар деле жазып тур. Эң өкүнүчтүүсү, Канат мырза, эң өкүнүчтүүсү айымдардын көбүнчөсү жазганы. Анткени алар эркектер үчүн жооп берип коюшту да. Эркектер үчүн жооп берип коюшту. Кечирип коюңуздар, дагы оюмду айта кетейин. Негизи коом тарбиялайт деп коет да. Бул жашоодочу бири-бирибизге айырмасы жок, көрүп айтабы, көрбөй айтабы, ошо коом бири-бирин ушинтип тарбиялап туруш керек. Кичине болсо дагы бул айымдын мындай ою өзгөрдү го деп ойлойм, анча-мынча. Дагы да болсо өзгөрдү. 130 000 сомго түштү дейсизби, кандай ошондо? Көтөрүлүп атат 170 000ге. Көтөрүлгөндө маанилүү эмес, просто мындай жаман кабыл алып атпайбы, ошону айтып атам. Жок, жаман кабыл алган жокмун. Айта кетсем, мен эл эмне дейт деп жашагандардан эмесмин. Деп койбойсуз. Анткени, я сейчас азыр мен ушул оюмду тастыктап кетсем. Бул элдин ою деп сен азыр бактың үчүн күрөшкөндөн таянасың, элге чыккандан таянасың. Кереги эмне? Бир гана суроо. Кереги эмне? Туптуура, кол чаап коелу. Анткени балким Акылай айымды бир 5 мүнөт көңүл бурду, жазды, бирок ал адам жашоодо өзүнүн проблемалары толтуруп ошо менен күрөшүп кетти. Ошон үчүн биз ойлойбуз, эл алдында жүргөн адамдар, элдин баары бизди карап эле отурат, бизди жамандап эле отурат деп. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн башында түйшүгү бар. Ошон үчүн Акылай айымга кошулабыз биз 100%.
Акылай айымдын ою боюнча жана 150 000 сом анан өзүнүн обсужденияга түшүп атат го азыр комментарийде көп негативдер жазылып атат. Мында 150 000 тагы болбойт, андай требование кылган болбойт деп бул боюнча мен өзүм оюмду айткым келип атат. Например, жашоодо бирөөгө ыңгайлуу адам баягы талкууга көп калбайт экен да. Өзүнүн ыңгайлуу бул унчукпаган адам, Жок, баарына эле макул боло берген. Макул, эмне десең да баарына макул адамдарчы. Өзүнүн оюн билдирип, өзүнүн талабын койгон адамдар бирөөгө неудобно болгон үчүн баягы адамдын баарына жакпайт, негатив көп жазылат болуш керек деп ойлойм да. Сиздин оюңуз боюнча 150 000 сом жактыбы сизге? Бул менин оюмча бул эркекке мындай аз эле деп ойлойм. Эркектин если возможносы болсо, колунан келип турса, андан да көп таап, көп эмени кылып бериш керек да. Бирок мен баягы бир жашоо көргөндүктөн, жашоо биз ойлогондой эмес, жашоо башкача. Жашоонун нугу менен ким жашай турган болсо, ошол жашап кете алат да семьядачы. Ар кандай сыноо болот, жок болот. Особенно мен баягы эмеде жүргөндүктөн, ишкерликте жүргөндүктөн ар кандай бизде өйдөлдүй болуп турат. Ошондо сиз даярсыз Акылай айым менен чай ичкенге. Барбы дагы ушул боюнча өзүнүн ой келин Сесен мырза айтыңыз. Эме негизи тыйындын эки бети болот го, бирок баягы Акылай айым айткандай эми эл айткан таакыр эле ого бербеш керек деген бир чет туура эмес. Анткени кыргызда жакшы сөз бар. Кызды 40 үйдөн тыюу дегенчи. Анан анчалык эле ар бир нерсенин чегарасынан ашсаң деле анан баягы негизи өзүбүздүн кыргыздын жакшы менталитеттери бар да, сонунчу. Баягы Төлөгөн мырза айткандай, элди эл тарбиялап коет, коом тарбиялап коет дегенчи. Бирок кээде баягы 150 000 мага мисалы жакшы эле кабыл алдым. Бирок кээ бир мырзалар үчүн эми Кыргызстандын айлык маянасын билебиз да баарыбыз эле. Мисалы Гостуку. Госто иштегендер 150 000 таппайт эч качан. Айлык карап минимум бир 60-70 алат го дейм, военныйлар, көп алганда. Өзүңүзгө ылайыктуу атасыз Бесен мырза, Мен өзүмө ылайыктаган жокмун. 60-70 миңда бир карап көрбөйсүзбү депчи. Жок, анан ар бир адам ырыскысы негизи Кудай Таала жактан жазылат да, ченелүү болот. Анан бирок сизге бир жакшы мырза действительно мындай алдыга максат койгон, чечкиндүү жакшы мырза келип, бирок аз акча, сизден азыраак акча таап келип ушул жерге келсе кандай кабыл аласыз дегеним да. Биринчи суроосум мындай болду. Ырыскынын баары Аллах Тааладан. Мен аны эң жакшы билем, эң жакшы түшүнөм. Аллах Тааладан деп туруп, мага ушунча аракет кылсам да кылбасам да ушунча мага буйрулганда ошону алам деп жатып алганда болбойт. Анткени Аллах Тааламдын казынасы ушунчалык чоң, сен канчалык сурасаң ошончолук берет. Аллах Таалам даже бербей койгондон өзү уялат экен. Сен менден сура, мен сага берем дейт. Ошондуктан өзүбүз шылтоо таппайбыз. Мен аракет кылсам деле деп кылбай жатып элечи. Кылсам деле ушул экен да, эми Аллахтын буйруганда деп. Эч кандай андай ой болбош керек. Анткени канчалык көп сураган сайын Аллахым ошончолук сага берет. Бул бир. Экинчисине батыраак жооп берип койсузбу Акылай айым? Талапкер азыраак акча тапкан талапкер келсе. Азыраак талапкер менин оюмча мен сөздөрүмөн кийин келбейт деле болуш керек. Эгер кокусунан келип калса, кош келдиңиз дейм. Ошонун жынасы менен жыналабыз, иштейбиз, мышлениясы менен. Значит, эгерде мен ушунчалык жагып, мага үйлөнгүсү келип калса, хочет, не хочет, извините, орусча айтып коеюн, табат. Туура. Демек бул дем берет экен да, айымчы. Келиңиз, сиз менен жыйынтыктайлы, сиз сөзүңүз менен. 150 000 бул мотивация берип атпайбы? Көбүрөөк акча тапсын депчи. Мисалы мага ошондой келсе, көбүрөөк акча тапсын десе, мен туура эле кабыл алам. 30 күнгө 150 000 деп атат. Чет өлкөдө бир жумада 150 000 тапкандар бар. Бизде деле ошондой болуп кетсе, эмнеси жаман муну? Бул жакшы эле деп кабыл алам. Сизге суроо берип коеюн анда, акыркы суроо. Сүйүү же 150 000? Эмнеси болсо дагы сүйүү. Сүйүү. Бул 150 000 бир ошолордун арасында эле бир нерсе, Бул база. Бул база. Ал кишининки базасы. Ошондо сизде биринчи сүйүү болсо, биринчи сүйүүгө карайт экенсиз, мамилеге карайт экенсиз. Андан кийин 150 000 табасыз. Канат мырза мындай да. Мага жаккан киши келип
бүт параметр менен мага жагып атса, значит алдында цели болгон киши болот, жоопкерчиликтүү киши болот, а цели бар кишинин ошол 150 000 аны артынан ээрчип келет. Керемет. Кол чаап коелу Акылай айымга. Ал эми Карылгач айынан баштап берели, келиңиз. Саламатсыздарбы, менин атым Карылгач, мен 23 жаштамын. Менин талаптарым 22 жаштан 32 жашка чейинки мурда турмуш курбаган, жашоодо эмне кыларын түшүнгөн, максаттары так, жашоого заманбап көз караштагы мырзаларды күтөм. Хоббилери бар, ар кандай темага сүйлөшө ала турган жана спорт менен дос болгону жакшы болот. Менин атым Карылгач, мен 23 жаштамын, Нарын областынын Атбаш районунан болом. Аргайс жакта иштейм. Көп эле жумуш кылам. Азыр Инстаграмдагы аккаунттарда продвижение кылам. SMM. Ошол азыркы убакта ошо менен алектенем. Ошо. Биздей турган мырза кандай мырзаны күтүп атасыз? Дагы бир жолу айтып коюңуз, азыр бизде сыртта балким талапкерлер көрүп атат сизге келем деген. Кандай болуш керек? Талаптарымды полностью айтайм же мындай? Дагы деле айтып коеруңузчу талаптарыңызды. Менин талаптарым 22 жаштан 32 жашка чейинки. Сиз өзүңүз канчада 23-төмүн дедиңиз? Ооба, 24кө чыгам. 32 жашка чейинки жашоодо эмне кыларын билген, максаттары так. Мурда турмуш курбаган мырзаны күтөм. Ошо жоопкерчиликтүү болсун, туруктуу жумушу болсун, спорт менен машыкса жакшы болот. Ошо. Керемет, болду. Сонун талаптар экен. Акча жагынанчы канча табыш керек? Акылай жей кошулам. Негизи акча өзүнүн жашоосуна жеткендей эле тапса болот. Мындай 165 000. Жок. Комфортный жашоого жеткидей акча табыш керек. Аны каждый адам өзү билет болуш керек, канча табышы керек, ошондой деп айтам. Албетте, бардыгы ниетке жараша, Келиңиз. Кол чаап коелу биз Карылгачка. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Айгерим. Жашым 33тө, Таластан болом. Менин болсо мага келе турган мырзага кое турган талабым түшүнүктүү. Мен кандай болсом, ошондой кабыл ала турган мырзаны күтөм. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Менин атым Айгерим. Өзүм Таластан болом. Жашым 33тө. Билимим болсо орто. Филармонияда окугам, 2 жылдык студияда. Кесибим вокалист, эстрадный вокалды бүткөм. Ырдайсызбы сиз? Кээде ырдап коебуз, анан талапты деле мен деле талап койбойм. Өтө мындай күчтүү талаптарды койбойм. Самый главный түшүнүктүү, жакшы мындай бири-бирибизди түшүнсөк эле, ал аны сүйүү эмес, башка нерсени да жарата алсак болот да. Эми сиз мурда жашооңузда турмушта болгонсуз, анан ошол убакта акча кандай чоң ролду ойноду сиздердин мындай жашооңуздарда? Канчалык роль ойнойт экен акча? Үй бүлөлүү болгондо. Биздин жашообузда акча роль ойногон эмес. Бул жерде мен жана айтып кетпедим, көк бетмин депчи. Ошондуктан мен ошол себептен мен көк бет болуп тирешип ал менен күйөөм мененчи. Тирешип иштеп акча тааппы? Акча жок. Акча жагынан проблема деле жок болчу. Ал мындай адам, эки адам бири-бирин түшүнүп, чогуу бир нерсени чечип, мындай акылдашып, нерсе кылса, ал акча болот да. Акчаны кылып алса болот. Сиз ошол мисалы турмушта мисалы буну кастингде да айткансыз, өзүңүздүн катаңыз катары көк бет деңизди айтып атасыз, көк бетмин деп, Азырчы кандайсыз? Азыр мен такыр өзгөргөм. Жашоо турмуш мени башкача кылып өзгөрттү да. Сиз өзүңүз тааныштырганда көк бетмин деп атасыз да? Бул негизи көк бетмин деген деле сөз адамдын мээсине баягы сиңип калбайбы? Анан бирөө менен урушуп кетсеңиз, мен көк бетмин да деп эле. Андай жагынан эмес, мен мындай аракетчилмин деген сыяктуу айткым келди да, бир нерсеге жетким келип. Жакшы нерсеге? Жакшы нерсеге көк бетмин? Ошондой нерсеге жакшы аракетимди кылып көк беттенип, өжөрлөнүп эметем да, аракет. Талапкерлер туура эмес болбосун. Жакшы нерсеге көк бетмин? Ооба, жакшы нерсе. Жаман нерсеге кечиримдүүмүн. Урушуп, кек сактабайм. Жаман нерсеге кечиримдүүсүз. Мисалы жаман урушуп кетсеңиз. Кечиримдүүмүн. Демек, Айгерим сиздин эгерде талабыңызга туура келсе, анда биз сизди күтөбүз жолуктук долбоорунан. Келиңиз. Жаңыл мырза. Келиңиз. Саламатсыздарбы, менин атым Жаңыл мырза. Менин талаптарым
чечкиндүү болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек, жана ошондой эле жашоого позитивдүү караган, максаттары чоң, ичпеген, чекпеген. Жашы боюнча айта кетсем, 26 жаштан 32 жашка чейин болуш керек. Анан үй бүлөдө ар дайым өсүп өнүгөм деп турган ушундай мырзаларды, мени түшүнгөн мырзаларды күтөм. Саламатсыздарбы? Менин атым Жаңыл мырза, 26 жаштамын, аксынын кызымын. Өзүм жөнүндө айта кетсем, ББСР Бешиналияны бүткөм, дирижер бөлүмүн. Дирижерсузбу? Сиз баарын башкарып турбайсызбы биякта ырдайм дегендерди? Андан тышкары өзүм ар тараптуу өсүп, өнүгүп, жаңы билимдерди алып, ар дайым изденем. Азыркы учурда контент продюсер болуп иштейм. Дагы эмнелерди айта кетсем, талаптарымды айта кетейинби? Талаптарыңызды айтыңызчы. Менин талабымдагы мырзалар ыймандуу болуш керек, чечкиндүү, жоопкерчиликтүү. Үй бүлө бул чоң жоопкерчилик да. Ошону сезе билген, акылдуу, жашы болсо 26дан 30 жашка чейинки, үйлөнбөгөн, жогорку билими бар, ушундай туруктуу мырзаларды күтөм. Кол чаап коелу. Ошондой мырзалар келет го дейм буюрса сизге. Келиңиз Эсен мырза. Саламатсыздарбы? Менин атым Эсен. Жашым 30-та, нарындан болом. Мен 23 жаштан 28 жашка чейин айымдарды күтөм. Менин талаптарым тамакты даамдуу жасаган, таза, тыкан, энергиясы көп, билимдүү жана туруктуу үй бүлө кура алам деген айымдарды күтөм. Мен жашым тоголок 30-та. Өзүм не боюнча айтып берейин? Сиз мурда военный тарапта иштегем дейсиз да? Ошо военный тарапта иштегенде деле ошо чачыңыз ушундай беле? Жок. 2 жыл болуп калды мындай койгонума. Өзүңүздүн чачыңыз мындай химия эмес, мындай Химия эмес. Химия эмес. Жок. Ошондо сиз биринчи өзгөрүүнү чачыңыздан башта. Ооба. Чачтан баштадык. Кыйналбайсызбы мында күндө мындай ушул чачка маани берип жасап? Жок, көнүп калдык уже. Бул чачым боюнча обсуждениялар бар. Мурун короткий болчу да. Ушул жашка чейин только короткий, почти лысыйга чейин элечи. Анан кийин муну койгондо баягы мурунку коллегаларым жазды, Эсен эмне болуп алгансың? Эми биз жолуктукка эмне бардың? 02 деле иштеп жүрө бербейт белең? Анан деп ар кандай. Бирок талкуулар көп болду да. Бул чачыңыз менен көп ойлойт болчу, кичинекей эле болот деп, бир 2005-2006 деп. Билбейм аны. Ар кимге ар кандай көрүнсө керек. Ошон үчүн мен ойлоп атам, сизге ошол 2005-2006-нын балким айымдар келеттир депчи баягы. Эсе мындай туура келчүдөй болуп атат да сизгечи чачыңыз аркылуу. Жакшы эле болмок эле. Бирок Эсен мырза бизге бул убакка чейин сымбат айымга талапкер болуп келген, анан өзүнүн баягы чечкиндүүлүгүн, айымга болгон мамилесин жакшы жагынан көргөзүп кеткен сымбат, Сиз келе турган талапкерлерге эмне деп Эсен мырза жөнүндө айта аласыз? Эми чай ичип калбадыңыздарбы? Саламатсызбы? Менин атым Сымбат. Мен 29 жашка ушул жылы уже чыктым. Мен кичинекей 3 жаштагы балам бар. Ушул жылы 4кө чыгат. Менин талаптарым анча деле өзгөрүлгөн жок. Жашы 25тен 35ке чейин. Эркектик сапат, тарбия мен балама бере алган. Биздин үй бүлөбүздү алдыга өзү ала кете алган. Чечкиндүү, шайыр, өзү мындай чыгармачыл адам болсо деле сонун болот. Өзүн сөзүн кармай алган, биздин жашоого жоопкерчиликтүү алып кете алган мырзаны күтөм. Абдан жакшы адам, айтканын кылат, чечкиндүү. Жумушасаң кете берет деп койсуз тияка бияка. Эми эркек эмнелери бар? Эркектик мүнөздөрү бар. Жакшы. Демек Эсен мырза күтөбүз, урматтуу талапкер айымдар, бийкештер. Келиңиз. Мен толук атым Эрлан Али, 30 жаштамын, көлдүк болом. Азыркы учурда тендер ишкерлик менен алектенем. Курсубуз дагы бар. Мага талаптарым болсо 20 жаштан 25 жашка чейин имандуу, көз карашы дүйнөгө чоң болгон, кенен болгон, мышление, психология бүт жактан тарбия көргөн, толук ушундай жакшы кыздарды күтөм. Менин атым Эрлан. Мен жакында эле бир 3-4 күн мурун эле 30га чыктым. Куттуктап коелу туулган. Негизи эле 30 жаш десе эле башкача жашты элестетишкенмин.
чыккым келбей атып чыктым 29-тан негизи күтпөй атып. Ошо мен көлдүн кулуну болом. Эми архитектура жагын бүткөм. Өзүм архитектор, ал сферада да 1-2 жыл иштегем. Андан кийин бир 7-8 жылдан бери бир эме жагындан бизнес тармагындамын. Азыр болсо тендер менен алек кылабыз, өзүбүздүн курсубуз бар. Стройка да, ошондо же жол тендер боюнча биз эме менен биз техника, тияк ушул сыяктуу нерселер менен биз Кытайдан тигил ушул сферадабыз да. Мурда турмуш курдуңуз беле? Мурун турмуш кургам. Канча жыл жашадыңыз? Биз где-то бир 2 жылдай жашадык, 1,5 жыл, 2 жылдай. Ортодо бала барбы? Бар, кызым бар. Кызыңыз кимде? Кызы эмес менен, мамасы менен. Мамилеңиз бар кызыңыз менен? Кызым менен мамилем бар. Канча жыл болду 2 жолго түшкөнүңүз? 1 жыл болду, 1 жылдан ашып калды. 1 жыл болду. Эми сиз албетте үйлөнө элек мырзаларга караганда кичине тажрыйбалуу экенсиз. Анан үй бүлөнү сактап калыш үчүн эмнелер керек экен жашоодо? Мырза тараптан. Негизи эң эле мырза тарабынан бул негизи үй бүлөдө сакташ үчүн бири-бирин түшүнүү болот да. Бири-бирин түшүнсө, бири-бирине ишенсе, например, ошонун артынан анан дальше калганы келет да. Если экөөнө ошол жок боло турган болсо, уже калганы жөнүнө себеп боло берет да. Дальше урашыначы. Бул мисалы, бул акча деп атат, тигил деп атат, бул деп атат требованиясычы. Бул акча келе берет, кете берет да. Бул негизи бул акча бул убактылуу нерсе. Бүгүн колдор, эртең жок нерсе да. Акчаны тапса да болот. Ар кандай ситуация болуп калат. Кээде жумуш болбой калат, бирөө айткандай, кээде жумуш жакшы болот. Тем более биздин сферада ушундай да. Туруп биз эртең күнү 5 жыл жакшы иштеп туруп 6-чы жыл банкрот болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондой сферада таштап кетпей турган, мисалы, кайсыл учурда дагы жокто да барда да бир боло тургандай мен эмени күтмөкчүмүн да өзүмдүн эмемечи. Эми бул баягы реалити долбоордо сизден сырттан келген талапкерде да суроо туулушу мүмкүн. Эмне себептен бул 2 жолго түштү? Балким үй бүлөгө туруктуу эместир, балким жубайын таштап кеткендир деген суроолор болушу мүмкүн. Албетте биз сиздин жубайыңызды жаманда, андай мындай дебейбиз. Балким үстүртөдөн сиз айтып өтүп кететтирсиз келе турган талапкерлерге түшүнүктүү болуш үчүн. Себеби? Мен негизи семьяга туруктумун. Бир ишти алгандан кийин аянына чейин чыгарам да. БГда болсо да, болбой атса дагы бул любой жерден мен өзүм селим ошол жерден эми баягы кыргызча айтканда май чыгарыш да. Мен семьямды таштап кеткен эмесмин. 2 жолго барганга дагы эме болгон жокмун. Эми мактаныштын да эмес. Мен эч кимди жамандагым да келбейт, өзүмдү да мисалы эметким да келбейт да. Күнөөлөп же бул 2 жакта болсо керек деп ойлойм. 2 жолго түшкөн себеби. Керемет. Талаптарыңыз? Талаптар бул эмеге 20 жаштан 25 жашка чейин жашоону түшүнө турган, ыймандуу. 20 жаштан 25 жашка чейин. Сиз канча жашта элеңиз? Биз мен эмедем 30тамын. 30тасыз, Сиз менен тең болуп калсачы? Бул мен ойлойм, эме болсо уважение да болот да, кичине кичүүрөөк болсо деп ойлойсуз, потому что эркек аялдын жанында күчтүүрөөк болуш керек, защита болуш керек, например, көп нерсесин акыл айтып туруш керек да. Наоборот, аялы күйөөгө айтканда туура эмес го деп ойлойм да. Керемет, кол чаап коелу. Анда талапкерлер күтөбүз биз Эрлан мырзага. Келиңиз. Саламатсыздарбы, мен атым Эмил. Кесибим актер, режиссер, каскадер. Үйлөнө элекмин. Турмушка чыга элек кыздарды күтөм. Жашы 18 жаштан 28 жашка чейин. Өзүм ичпейм, чекпейм. Менин атым Эмил. Кесибим боюнча айтып кетейин десем, айтып кеткенге туура келет. Баары эле ойлоп калбасын. Анча-мынча ушу кино тармактарына аралашып жүрүп калгам. Бияка келген себеби мен ушу үйлөнөм деп келгем. Анан баары эле комментарий жазып атыптыр, бул деген актер, бул аткарып койду, тияк депчи. Мен ушу актерлорго да жашоо керек да. Кыргыз элиме айткым келет. Үйлөнгөнү келгем мен. Бияка ушу үйлөнүү максатында. Кастингде сиз ушул сөздү айткансыз, айтканмын, бирок эми туура эмес түшүнүп калышты. Туура эмес түшүнүп атыптыр. Баягы биякта бардыгы эле актер депчи. Мен деген бул 5-курста окуйм, кино, телевидение, кино режиссер. Бирок үйлөнүү максатында келгем, ошону айтып коеюн деген. Болгон эми достор менен баягы тамашалашып, келгенге себеп болуп калды да. Бирок бактыңыз үчүн күрөшкөнү келдиңиз. Себеп бул башында мен кыска нуска айтып берейин. Башында мен ошо за границада болуп калгам 2023. Ошол кезде мен комментарий жазып койгом, Кыргызстанда эмне жаңылык деп көрүп турабыз да. Көрүп, анан биз жолуктук чыгып калат да. Анан жазып калсам, ошо WhatsApp номерин жиберишти, бизге жибериңиз. 2023. Жаңы башталган. Анан 2024, анан 2025, анан айтты сиз деген талапкер эмес, катышуучу болуп келсеңиз болот деди да. Анан мен макул дедим, келе албадым. Анан деген бир кече мындай бул жагда эле күлкүлүү болушу мүмкүн да. Кичине болгон эле айтайын да.
телефонду беззвучныйга коюп жатам да. Анан негедир бир чымчык келет да. Тук 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 такылдатат да. Тук тук такылдайт. Ачтым, жем берип койдум. Кайра жаап койсом кайра такылдатат. Анан ошол кезде досум чалып калды. Досум, мен Америкага жакында кетип атам, сен менен жолугуша алган жокмун, жолугушайлы, сүйлөшөлү. Анан бияка келдик. Жолуктук долбоор эми бул мындайча айтканда чыныгы долбоорда текшерүүдөн өткөн адамдарды өткөзөт. Анан мага айтты, сен деген буга чейин кароодон өткөнсүң, текшерүүдөн өткөнсүң. Сиз өттүңүз, сизге эч нерсе тоскоолдук болбосо катышуучу болуп келе аласыз. Макул, ошол макулдугу менен келип калдым. Керемет. Мурда турмуш курган эмессиз? Эми буга чейин үйлөнбөй жүргөн себептери болуп калды. Бул деген турмуш курган эмес. Вообще. Турмуш бир дагы жолу. Бир дагы жолу. Чыны, эгер мен турмуш куруп үйлөнгөн болсом, бул деген бир жолук долбооруна чыгып баары сразу эле билинип калат. Буга чейинкилер деле билинип жүргөн. Көрүп деле жүргөнбүз анча-мынча. Ошо үйлөнбөгөндүн себебинен келдим. Анан талаптарым эми пока тамаша боюнча кала берсин. Тамаша боюнча да бир айым келип калат анан ошо тамаша. Буга чейин айтып койгон талабым эми бирок туура эми ошол өзүм ошондой эле талап боюнча калат. Көрөбүз, буйруганы да, Кудайдын айтканы дегендей. Жок, ошол эмен баары эле кастингде айтышкан, сиз деле үстүртөдөн айтып коюңуз. Балким сизге 45 жашта айым келип алышы мүмкүн. Бул эми сүйүү жашка карабайт дейт го. Сүйүү жаш. Анан бул жерге келгенде ойлонбоңуз, мен тамашалап койгон. Бул жак тамаша эмес, мамиле. Талабым. Досумдукундай деп койбоңуз. Жок, өзүмдүкүн деген. Өзүңүздүкү ошо. Өзүмдүкү 18 жаштан 28 жашка чейин. Сиз канча жаштасыз? Сиз канчадасыз? Өзүм 35те. Мурзаларга туура эле келет 18 жашта. Жок, мурзаларга мен деген 75-74төгү чала эмесмин да. Мен деген 35теги. Ошо да мына ушу сөз эмес бекен. 35теги киши деп айтса болот да. 18 жашка каршысыңарбы айымдар? Эмне себептен? Себебин айтып кеткилечи. Татыктуу эмеспи 35 жашта мырза 18 жашта айымды алганга? Айымдар көрчү Нурлан. Татыктуу деп ойлойм мен. Неге жок? Гүлнар айым менен таанышып көрөсүз, балким 30. Мен чоң 38демин. Боло берет дейт, сүйүү жашка карабайт дейт. 25 жашка чейин деди эле го. Таанышып көрөлү, чай ичип көрөлү. Гүлнар айым турмуш курган, кызы бар. 2 кызы бар. Таанышып чайга чыга алам, ал эмнеси жок, ал тоскоолдук бербейт мага. Бул жак дароо эле башталып кетти окшойт, бизде ортодо мындай. Ошондо сиз чындап чакырып атасызбы чайга? Чындап эле. Гүлнар айымды мурда көрүп жүргөнсүз да. Саламатсызбы? Менин атым Гүлнара. Мен 38 жаштамын. 2 кызым бар, ажырашканмын. Талаптарым баягы деле 35 жаштан 45 жашка чейин жумушу болгон, аракетчил, чечкимдүү мырзаны күтөм. Менин кыздарыма ата болгонго даяр. Шайыр болсо жакшы болмок. Күтөм. Жакты сизге? Жакшынакай эле сулуу кыздар отурат. Мен эч кандай кемчилигин көргөн жокмун кыздардын. Жок, баары менен чыкпайсыз, бирөө менен. Өзүнүн несин жактырып атасыз Гүлнар айымды? Өзүнө ишенимди да. Ишенет, өзүнө ишенет. Өзүнө ишенет, Өзүнө ишенген айымдар жагат экен да демек сизге. Гүлнар айым, сиз бат эле өтүп кетчү деп атасыз. Бул жолусун дароо башталганда эле сиз менен башталып атат. Кандай дейсиз мырзанын жол эмесине? Мен талабыма жарашат экен, 35тен үйдө дегем. 35ке чыгыптыр как раз. Болот го деп билбейм, чайга чыксак болот го, почему нет? Нурлан, анда сиз албетте тоскоолдук кылбай тил жакка отуруп аласыз. Келиңиз. Бирок дагы эфирдин аягына чейин жакшылап ойлонбойсузбу? Жок. Ойлонбойсуз, ойлонот. Бир аз неуверенный болгондой көрүнөт. Азыр мырза ордуман турбай турайын, бир аз сүрдөп турам. Ойлоносузбу кандай, же макул чечтиңизби? Албетте чыгам деп чайга, же дагы деле ойлонушуңуз керекпи? Убакыт берип атат, ошого карап неме кылайын. Ойлоносуз, Ойлоном, Демек, бул сизге кичине минус болуп калган жокпу?
Анткени мырзалардын чечкин, эми айымдар чечкинди мырзалар жакшы көрөт. Сиз чечкинди сүйлөдүңүз, кайра ойлонуп атасыз. Ооба, кечирип коюңуздар. Ооба, Эмил мырза. Чын эле чай ичкенге каалап атасызбы ошол нерсени? Же жөн эле тамашалап кайра жок дей албай калдыңызбы? Жок, тамашалап эмес, чын эле, просто баягындай болуп атпайбы, бияк ойлонууга убакыт берейин деп атат. Жок, сиз чечиңиз да жөн эле суроо берип атат, ойлонуп атасызбы деп. Макул? Иә. Макул. Жок, жакшылап ойлонуңуз деп атат. Жок, айым айтып берет да, айым мен ойлоноюн деген жок. Макул, жакшылап ойлонуп көрөйүн. Жок. Демек сиз очкоңузду жоготуп атасыз. Айымдар талапкерлердин арасында очкоңузду жоготуп атасыз. Эмил байкем. Бул эми чай ичүү эле да. Чай ичүү эле. Бул кол суроо же сүйүп калуу эмес да. Гүлайымга бериңиз. Аябай мындай саламатсыздарбы да бир жолу. Аябай мындай дерзкий бир заход кылгансыз да. Анан кийин мынакей биз болсо местабызды бошотуп бердик. 5-сезондон келиңиз, бияка отуруңуз деп. Аны ушул жактан бир аз туура эмесирээк болуп калды деп ойлойм. Мындай местан бошотуп бериш, шырт келип эле отура берсеңиз болмок. Мындай бир аз түшүнүксүз болуп калды. Эмнеге чакырдыңыз, анан келиңиз деп атса, ошону бир аз бир чекет кое албай отурганыңыз бир аз суроо жаратууда. Бизге андай мырзалар жарабайт. Туурабы? Айттым го. Жеп тишташат бул. Эмил байке, 35 кесе Эмил байке. До конца баштасызбы, келишиңиз керек эле. Азыр Гүлнар айымдын дагы ою бөлүнүп атат. Башында Гүлнар айым айтты эле, мейли чай ичкенге чыгып көрөйүн деп. Азыр уже келсеңиз дагы уже ою өзгөрүп кетти. Нурлан кел. Арген чечип койду, көрдүңүзбү? Мына сиз чечил. Саламатсыздарбы? Адвокатыңыз окшойт. Гүлнар айым, сиз баланы ойлонуп көрсүн деп ой салып атасыз, сынадыңыз. 3 жолу сынадыңызбы? Ооба, мен сынадым 3 жолу. Балким мага чечкимди эркек керек. Чыгам деди, чыгам. Айым эгерде чыкпайм десе бир жөн. Ошо сиз айткан убакытта чечим чыгарып туруп жаныңызга отуруш керек болчу, сиздин максатыңыз. Жок, өзү биринчи сунуштады. Бул өзүн неуверенный сезип аткандай көрүндү да. Бул жаңы талапкер, жаңы катышуучу. Андай сөздү айтканда биринчиден ойлонуш керек болчу да, же мындай эфирдин в конце эфира айтыш керек болчу. Ойлонуп, жакшылап. А бул просто жөн эле айтып койду дагы, анан деп билбейм деп ойлонуп калды. Значит, сиз эркек адамды сынап койдуңуз. Эмнеге сурап атасыз? Же өзүңүз чакыргыңыз келди беле? Жок, негизи мага кызык болуп атат да. Эмнеге кызык болуп атат? Түшүнүктүү болду да. Айттым го, сынадым. А эмнеге өзүңүз чакырбайсызбы анда? Канчадасыз сиз? Эмил мырза мына жооп берип койсун, сиз ошондо чечимди болуп коюңуз, болду уже, токтотобуз. Мага ойлонуп көр деди, өзү деле сунуштады. Анан ошого карап мен деле ойлонуп көрөйүн. Балким биринчи келгенге толкунданып аткандыр, эми азырынча биз да чечим чыгарбай туралы, кандай экенин чындап. Албетте бул өтө чоң мырзалардын негизи баягы көйгөйү, ошон үчүн айымдар деле көп айымдар биринчи акчасын айтпайт да. Жоопкерчиликтүү чечкиндүү деп айтат, мени сыйлаган деп айтат да. Ошол сапаттар эми сизде бар го деп эсептейбиз биз алдыда. Буга чейин биз жолуктук долбоор мен мындай жакшы деле көрүп, мындай катышуучуларды жакшы деле тааный алган жокмун да. Рахмат. Азыр ошол себептен да мындай жакшы таанышуу, жакшы көрөйүн, андан сырткары мындай жакыныраак таанышып көрөлү, мындай ошондон кийин чечилет. Түшүнүктүү. Алдыда билебиз сизди да кандай экениңизди. Келиңиз. Эмил мырза кол чаап коелу. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурмат. Талас шаарынан болгом. Жашым 30-та. Менин талаптарым 25 жашка чейинки айымдар. Өзүнө ишенген, өзүнүн ордун тапкан, өзүнүн келечегине көзү жеткен кыздар болсо келе бериңиздер. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурмат. Мен Талас областынан болгом. Жашым 30-та. Өзүм жөнүндө шайыр баламын. Көп нерсени кабак кашым дебеймин. Баягы
жашоо ар кимибизде ар башка, бирок жаркырап жашаганга аракет кылам. Жашоодо өзүм орнумду таап келатам. Ошонун эң негизги эмесин табайын деп ушул передачага келип калдым, мындай негизги багытын табайын депчи. Досторуңуз, туугандарыңыз эмне деди кастингден көрүп? Мен үйдөгүлөр укса урушуп атса керек. Апа, ата, кечирип коюңуздар, мен бияктамын. Алдыңыздардан кечирим сурайм. Бияктан да өзүмдү кандай тартиптүү бала экенимди көргөзө алам. Эч кабатыр болбоңуздар. Сиз мисалы досуңузбу Эмиль мырза же байкеңиз, Эмиль мырза? Же таанышыңызбы, неңиз? Же жаңы эле тааныштыңыздарбы? Биз жаңы тааныштык. Жаңы эле тааныштыңыздар, бирок Эмиль мырзаны коргоонго даяр экенсиз, Ооба. Жок, бу жерде эркектин эмеси да мындай. Мен азыр барып отуруп алмакмын да, тарс элечи. Сиз өзүңүз отуруп алмаксыз, Ошону айткыңыз келди Эмиль мырза. Мен түшүндүргүм келди. Керемет. Эми оюң сиздин оюңуз түшүндүк окшойт. Биз кол чаап коелу. Ошо менин талаптарым болсо 25 жашка чейин көп семьялуу, бир туугандары көп болсун, ата-энеси көп болсун. Ата-энелери өкүл апалар көп болсун. Ата-энелерин бир туугандары көп болсун, мындай көп семьяда болсо аябай жакшы болмок. Аябай жакшы. Көп семьялуу үй бүлөнүн кызын алгыңыз келет, Эмне себептен бул? Мен дагы жалгыз баламын да. Мен да тукумдарым көп болсун, мындай деп ойлоном да. Демек бул сиздин тукумуңузду көбөйтүш үчүн сизге бир эле келинчек керек да. Жок, мисалы баягы ата тегине кара деген нерсе бар да. Жок, ата тегине карап, ойлонуп, иш кылгыла деген нерсе. Тегине карап, анан кызын көрүп, баягы бир туугандары көп болсо, семьясынын бир туугандары көп болсо, бул жакшы. Бая Кыргызда жубай албай кайын ал деппи? Кичине жумшагыраак айтып коеюн. Кол чаап коелу анда Нурмат мырзага. Бизде негизи ар бир сезон башталганда бири-бирин жактырып үйлөнүп кеткендер да бар. Эсиңиздерде болсо, экинчи сезон катышуучулар бул Ислам менен Назира, Биринчи чыгарылышта эле бири-бирине дароо мындай туура келген да, ошондо биз жүрөгүбүз сезген негедир. Ушул экөө баш кошчу экен деп, азыркы убакта экөө баш кошуп бир балалуу болушту. Кол чаап койсоңуздар болот. Биз жолуктук долбоор аркылуу. Ошондой эле бүгүн урматтуу катышуучулар, араңыздардан мындай кимге пара көрүп атасыздар орусча айтканда? Мен баштап берейин анда, Мен мисалы Төлөгөн мырза менен Элиза айымды бири-бирине пара көрүп атам да. Негизи мындай Төлөгөн мырзанын кандай джентльмен экенин Элиза айымдын ата-энеси көрсө деле, бизге ушундай күйөө бала керек экен деп дароо мындай ойлорун өзгөртүшү мүмкүн. Ал эми биз Төлөгөн мырзанын мындай өзүнүн табитиндеги айымдар дагы бул албетте Элизадай бийкеш десек болот. Буга кандай дейсиздер сиздердин оюңуздар? Мындай ушул оюңузга Төлөгөн мырза сиз кандай дейсиз келиңиз? Төлөгөн мырза жашыңыз канчада эле? Кечиресиз. 33. Ушул айда 34кө чыгам. 34кө чыгасыз. Бир жаш айырма экен. Мен оюм айтерим. Сиз? Мен оюм боюнча эжеке да аябай жакшы эжекен, жөнөкөй, адамгерчиликтүү эжекен, тааныштык биз. Төлөгөн мырзаны деле көрүп жүргөнбүз эфирден. Аябай жөнөкөй, адамгерчиликтүү адам экени көрүнүп турат. Мени чакырыңызчы деп коесуз. Жок, экөө тең пара деп эле ойлойм, бирок албетте чечим өз төрүндө. Мен эч кимге эч нерсе дебейм, бирок сырттан караганда пара. Бул мындай да, биздечи урматтуу катышуучулар, чай ичүү, бул таанышуу. Биз таанышканы келдик да, биз адамды сырттан баалап келген жокпуз да. Сыртынан карап эле, бул жаккан жок десек, демек анда бизге бул долбоордун кереги жок. Эмне себептен биз ушул убакка чейин турмуш курбай атабыз, мамиле курбай атабыз, анткени бир адамдын жан дүйнөсүн биле албай атабыз. Ал адам менен мындай жан дүйнө менен мындай сүйлөшө албай атабыз да. Ошон үчүн бул жакта көбүрөөк сүйлөшүш керек, көбүрөөк адамды билиш керек. Чайга чакырса эле ошон менен сүйлөшүп калды эмес, чайга балким сиздерди чакырып кала турган болсо, албетте, эгерде чындап бактыңыз үчүн күрөшсөңүз, ошол адамга мүмкүнчүлүк беришиңиз керек. Канат мырза, мен ошондо, то есть Төлөгөн мырза, ордумду бошотуп берейинби? Жок, биз кыйнабай туралы, эфир бүткүчөктү ойлонот. Ойлонуп көрөсүздөр, эми бул жерде бир гана Төлөгөн мырзага эмес, бардык мырза айымдарга.
эгерде баягы кастингке келдиңиздер, аралаштыңыздар, экран сыртына жүрдүңүздөр, чогуу ошондо деле мындай жактырып калуу болуп калды да. Мен ушул айым менен чай ичким келип атат, ушул айым менен таанышып көрсөмбү деген катышуучулардын арасында болсо деле, бүгүн балким чайга чакырганга аракет кылабыз, Арген? Түшүндүк да баардыгыбыз, Ошон үчүн айымдар деле, мырзалар деле эч тартынбайбыз. Ошон үчүн күрөшүш керек, келип алып эле супсулуу болуп отуруп эле кетип калбаш керек, Күн сайын ар бир мырза менен таанышканга аракет кылыш керек. Ар бир бийкеч менен таанышканга аракет кылыш керек. Кантип анда биз турмуш курабыз, кантип анда үйлөнөбүз? Жөн эле отура берсек, азыр мага агат минген бир мындай красавчик келет, анан колум сурап алып кетет эмес. Бул жашоого реалдуу карашыбыз керек. Эч кимибиз агат минбейбиз, кадимкидей эле жөнөкөй эле кыргыздын мырзалары, айымдарыбыз, Анда мен Бейше мырзага берейин. Бейше мырза 5-сезондо куттуктап келди эле. Бизге бүгүн катышуучу болуп келип отурат. Кол чаап коюңуздар. Жалпыңыздарга салам. Менин атым Бейше. Азырынча 32 жашындамын. Ырчылык менен жана звукозапись студия менен алекмин. Мен өзүмө түшүнүктүү, менин ишимди түшүнгөн, мени сыйлаган, туугандарымды сыйлаган жар издейм. Жалпыңыздарды күтөм. Дагы жолу жалпыңыздарга салам. Өзүмдү тааныштырып өтөм, биринчиден менин атым Бейше. Азыркы Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Торо районунун Арал деген айылынан болом. Анан сырткары эми төрөлүп өскөн жерим ошол. Анан көптөгөн жерлерге барып окуп, жашап, андан кийин уже иштеп, өзүм 93-жылкымын. Дальше эсептеп аласыздар деп ойлойм. Ооба. Ошо анан профессия боюнча өзүмдүн тандап алган кесибим боюнча эле окугам. Ошо вокал жагынан окуп, андан кийин дагы ошо Кыргызстаныбыздын ичинде эле ошол иш боюнча иштеп жүрдүм. Ырларды чыгарып аракет кылып, андан кийин башка уже за граница, чет өлкөгө чыгып, ошо Кыргызстандын атынан чыгып, көптөгөн конкурстарга катышып, ошентип жүрүп эле, иштеп жүрүп эле көп убакыт өтүп кетти. Турмуш курган эмессиз мурда? Жок. Турмуш курган эмесмин, таптакыр. Бала чакам деле жок. Болуш керек дейсизби? Турмуш курган эмессиз. Мен билгенден эч кимиз жок. Тамаша. Бала чака турмуш курган эмесмин. Талабыңыз? Анан азыр как раз Канат мырза дагы өткөнкү выпускта, чыгарылышта куттуктап келгем негизи. Жалпы биздин катышуучуларды ырымды арнап, жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү көтөрөлү деп келип, анан Канат мырза дагы, тааныштар дагы айтып калды. Уже убакыт деле келди, ойлонбой эле жүрөсүң, кичине бул жактан келип, өзүңдүн бактыңды таап ал деп. Анан мындай көрүп билгенге караганда көп эле жакшы кишилер келет. Анан көбүнчөсүн бул жактан дагы таанып алсаң болот. Ичинен дагы эфир ичинен, эфир сыртынан көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берген экен. Анан макул деп эле келдик. Керемет. Талабыңызды айтып коюңуз, кандай сизге айым бийкеш жагат? Кандай айым менен таанышкыңыз келет? Эми ушул жашка чейин Кудайга шүгүр эле көп эле мындай, аябай көп дебейм, но отношениялар дегендей сүйлөшүүлөр болгон. Жүз эмес. 80. Аябай мындай серьезный эле сүйлөшүүлөр болгон. Анан жаш жагына деле, байлык жагына деле басым жасабайм. Мисалы үчүн адам башкысы сени сыйлап турса, сенин дос тууганыңды сыйлап турса, анан кандайдыр бир жакшы сага болгон сезими болсо, анан эң башкы себептеринен дагы, качестволорунан дагы ошо менин ишимди кичине түшүнгөн киши болсо дейм. Анткени көп ишим боюнча нары барып, бери барып, кишилер көп жерге барып дегендей ошондой болуп калат. Анан кээде кызганычтар болуп кетет. Анан ошону түшүнгөн, чыгармачылыгыңызды колдогон, ошол жагынан кичине түшүнүгү бар адам болсо деп ойлойм. Гүлайым эле түшүнөт го дейм бул жерден, студияда турабыз эле кайра эле. Ошо. Бейше мырза, эми сизди чыгармачыл адам катары билебиз, албетте сизде деген биздин
чоң державалык Россия мамлекетинде да көптөгөн мен деген сынактарга катышып өзүңүздү укмуш жагынан таланттуу жагынан көргөзгөнсүз. Анан сизди ыр жазган, оон жазган да жагынан билебиз да. Анан көбүнчө чыгармачыл адамдар да баягы эки жолго түшкөндө баягы ырлар бат жаралат го. Анан сиздин чыгармачылыгыңызды карасак, акыркы убакта ырлар бат жаралып атыптыр да. Акыркы чыккан ырыңыз ошондо бул эки жолго түшүп кеткенде чыгардыңыз беле сөзүн? Акыркы ошо сүйлөшүүлөр ошо бир жыл ичинде болуп калды да бүткөнүнө. Анан катуу эле сүйлөшүүлөр болду дегендей. Буга чейин акыркы чыгарган ырым буга чейин бар болчу, мындай запаста. Бирок чыгарып атайын ал ыр менен иштеген эмесмин. Мындай ал ырды сезе алган эмесмин да. Ошентип анан жолдорубуз эки жолго түшүп сүйлөшпөй калгандан кийин ал ырды аябай мындай сезип алыштым да, почувствовал да, можно так сказать. Анан ошондон кийин сезип алгандан кийин анан чыгардык. Ошол ырдын бир 4 сап кайырмасын ырдап бересизби? Кандай сезген, эки жолго түшүп кеткендер да сезип алсын бул жерден. Келиңиздер, суранып коелу, кол чаап коелу. Уксаңыздар жакшыраак болот дейм. Ладно. Сен мендик эмессиң, аны билем. Анда эмнеге бир сени сүйөм. Анда эмнеге кыялымда сен. Сен үчүн улам, жалындап күйөм. Ай, керем. Ал айымды азыр сүйбөйсүз, жүрөгүңүздөн чыгардыңыз. Ооба. Чынбы? Ооба. Чын. Урматтуу биздин айымдар, бикештер, эгерде сиздерге Бейшидей мырза керек болсо анда талапкер болуп келем десеңиздер, ар дайым сиздерге эшигибиз ачык, алда турган номерлерге байланышабыз. Суроо берсем болобу? Аялыңыз тоже чыгармачылыктан болсо болобу? Кандай көрөсүз? Ошол жагы менен айыма дайыма көзүмөн өзүм күрөшүп келем. Бир туруп ал чыгармачылыктан алыс эле киши болсо деп ойлоп кетем. Бир үйдөн мисалы үчүн экөө тең чуркабай эле дегендейчи. Кээде туруп эми түшүнгөн киши болуш үчүн бул ишинди сен кылган ишти ичинен да билген киши болуш керек деп ал жагын азыр элүү болуп атат да. Балким жактырып калсаңыз ким болсо да аласыз. Балким. Кол чаалар болсун. Төлөгөн мырза да өзгөчө биздин көрүүчүлөрдүн ордунан, жүрөгүнөн орун алды десек болот. Анткени айымга кандай мамиле кылыш керек экенин көптөгөн мырзаларга да көргөзүп кетти. Бирок тагдыр экен, жашоо экен, эки жолго түштү. Азыр Төлөгөн мырза алтын сезонго катышуучу болуп келди. Элдин колдоосу менен десек болот. Анан Төлөгөн мырза, сиз бул жолкусун өзүңүздүн мындай табитиңизди өзгөрттүңүзбү? Балким Гүлкайрга окшогон айымдар эмес, балким Акылайга окшогон айымдар менен сүйлөшүш керек деп ойлондуңузбу? Ошол эле эме менен табит менен жүрөсүзбү? Саламатсыңарбы? Менин атым Төлөгөн. Мен 33 жаштамын. Кеминдик болом. Үйлөнгөндөн кийин кеминде жашайм. Мага келе турган кыздарга болгон талабым үй бүлөнү биринчи орунга койгон, келиндик кызматтан качпаган, келиндик кызматты аткарганды жакшы көргөн, чай куйганды жакшы көргөн кыздар болсо силерди күтөм. Ал эми ал бүт кызматыңарды аткаргандан кийин силердин көңүлүңөрдү көтөрүштү, көңүлүңөрдү алышты. Ал менин көйгөйүм деп эсептейм. Саламатсыңарбы? Дайыр жолу. Менин атым Төлөгөн. Табит ошол эле бойдон. Бирок Акылайдай болгон, Акылай айымдай болгон, мындай ачык мүнөз көбүрөөк көңүлүмө жакын боло баштады. Анткени баары бир айтылып турат. Мисалы үчүн Акылай айым менен сүйлөшпөсөң деле уже кандай экенин билесиң да. Эмнени каалап атат, бүт билесиң. Анан кийин Элиза айым, Акылай айым бизде толтур айымдар. Ошон үчүн ойлонобуз. Ошо Акылай айым эмет мисал келтирип кетпеңер, ошон үчүн айтылып атат да. Ооба. Анан табитимде. Жо табитим өзгөргөн деле жок болгон, ошол мүнөз эле кичине ачыгыраак болсун деп эми каалайт элем. Бир жолу айтып коюңуз, дагы бир жолу көрүүчүлөр унутуп калды балким. Жашы канчада болуш керек, кандай болуш керек? Жашы колдон келсе менден кичүү эле.
менден улууларды башкара албайм деле. Эми өзүм жашыма чейин анан кичүү канчалык деңгээлде 5-6 жаш кичүү боло берет. Ошондон өйдө. Анан негизи жөнөкөй дегенде деле элдин башка мааниси, баардык эле сөздүн мааниси баары ар ким ар кандай эметет экен, талкуулайт, ар кандай кабыл алат экен. Жөнөкөй дегенде мен дайыма ошо келинчегим менен да кеңешип иш кылгым келет. Келинчегим эмнени ойлонуп атат бүт билгим келет. Анан келинчегим мени дагы эмне кылып жүргөнүмдү, эмнени ойлонуп атканымды, эмнени каалап атканымды билишин каалап ошондой жашагым келет да. Анан албетте үй бүлө деген нерсе бул эң баалуу нерсе да. Азыр эле билбейм, бир аябай катуу бир пропаганда жүргөндөй болуп атат. Үй бүлө мындай экинчи планга калтырып элечи. Мен үчүн үй бүлө эң биринчи орунда. Анан кийин эркек катарда дайыма үй бүлө биринчи орунда. Мисалы үчүн үй бүлөңүн алдында милдетиң баардык нерседен жогору турат. Ошол нерсени түшүнүп ошондой ой менен ой жүгүрткөн тиги кыз болсо дейм, келинчегим ошондой болсо дейм. Үй бүлөнү биринчи орунга койгон. Анан албетте азыр баардык нерсе замандын талабына жараша болот да. Анан келинчегиң үйдө отуруш үчүн аябай чоң үй бүлө болушуң керек да. Анан өзүң кичинекей эле үй бүлө болуп туруп, анан келинчегиңди үйдө отургуза албайсың. Албетте бүт айтып атпаймынбы, бүт келинчегим менен кеңешип иш кылгым келет. Ага анын каалоосун мындай бир шарттарын түзүп бергим келет. Каалаганда үйдө отурсун, каалаганда иштесин. Баардык нерсе ошол кырдаалга жараша. Бул өтө талкуу. Мисалы көптөгөн мырзаларга жакпайт, кээ бир мырзалар мен келинчегимди иштетким келбейт, үйдө отурушун каалайм дейт. Бирок сиздин оюңуз мен келинчегим иштегенди да каалайм, баардык шарттарын да түзүп бергенге даярмын деп атасыз, туурабы? Туура. Ал эми түшүнүктүү да. Боюнда бар кезде, боюнда бар кезде албетте бүт төрөгөндөн кийин дагы өзүнө келгенге чейин дагы өзүм карап, дайыма жанында жүргүм келет. Ошондой элестетем да мен үй бүлөнү. Анан барып төркүнүңө барып тыңып келчи, анан мынчы тигинчи деп. Эми бул мен жеке ой, мен жеке каалоом. Сонун бизде Тажыгүл мисалы оюн ачык айтканда, мен деген үйдө эле отуруп бала карап мындай үйдө отуруп күйөөмдү күткүм келет деген да. Ал эми бизде мисалы айымдардын жалпысына суроо берейин, кол көтөрүп көрсөңүздөр болот. Ким турмушка чыкканда иштеп өз алдынча акча тапкысы келет? Барыңыз, демек барыңыздар экен да. Шуну баягы эле бизде Тажыгүл экен да. Балким Тажыгүл шарттарын жөнөкөйлөткөн үчүн арген батыраак алып кетип атабы деп ойлоп атам да, турмушка чыгып кетчүдөй болуп атат. Эми аны убакыт көрсөтөт да. Анан эмнеге бардыгы айтып калышы мүмкүн. Айтып атат да магачы, сен үйдө отурам, бала карайм десең, демек сен жалкоосуң да депчи. Андай эмес, болгону мындай да, мен атамдан эрте айрылып, анан апам дагы 4 кызды багыш үчүн бардык башка адамдарга окшоп Россияга эмгектенип иштеп кеткен үчүн мен ата мээримин да көрбөй алам, анан апанын дагы мээримин жеткиликтүү көрө албай калгам да. Ошон үчүн менде бул мындай бир ичимде бир куса болуп калып калган да. Ошон үчүн мен ушул нерсени келечекте балдарыма берип көрсөткүм келет. Ошон үчүн мен ошон балдарымды карап, балдарыма мээрим берем деп үйдө отурам деген. Элизага суроо берейин. Элиза, мисалы сиз деген ушул убакка чейин карьера деп иштедиңиз, 11 жыл чоң ишканаларда главный бухгалтер болуп иштедиңиз. Анан турмушка чыккандан кийин деле иштейин деген ойдо окшойсуз. Мисалы көбү айтат го, мисалы мен иштедим, иштен тажадым, азыр мен жөн эле турмуш кургум келет, бала баккым келет, жолдошумду күтүп алгым келет депчи. Ооба, мен бардыгына жетишким келет. Бирок албетте мен жок, мен иштешим керек деп эле мен өзүмдүкүн коюп тура бербейм. Мен ошо болочоктогу, боло турчу жолдошумдун дагы эмеси мага маанилүү да, желаниясы. Мен иштешимди каалайбы же каалабайбы? Если ал иштешимди каалабаса, анда мага баардык шарттарды түзүп берсе, мен үйдө деле отурганга даярмын.
кандай шарт түзүп бериш керек сиз оюңуз боюнча? Финансы жактан, баардык жактан мага камсыздап турса. Финансы жактан, бүтесе. Албетте мен эч нерседен мындай нуждаться этпешим керек да, орусча айтканда. Мисалы азыркы жашоодо эми баардыгыбыз жакшы жашоодо жашап атабыз да. Баарыбыздын баягы үйүбүздүн үстүнөн суу тамчылабайт, курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн да. Эки жакка тойлорго кенен баса алабыз, маршруткага, автобуска акча таба алабыз. Ушул эле шарттарбы же да мындан башка да шарттар болуш керекпи аял киши үйдө отуруш үчүн? Сиздин оюңуз? Менин оюм баардык шарттар дегенде мен мындай бир нерсе алгым келсе же бир жака баргым келсе, ушул жака мен мындай кенен кесир, мындай тырышып, акча жок да деп мынтип кыйналгым келбейт да, простычы. Мындай каалагандай жашагым келет мен. Демек жолдошуңузду колдогонго да даяр экенсиз да? Ооба, албетте. Ал эми Акылайдай айымды үйгө отургузуу мүмкүнбү? Үйдө отурсаңыз аябай сыгылып кетсеңиз керек, эми сиз мындай эл менен көбүрөөк сүйлөшкөндү жакшы көрөт экенсиз, активный экенсиз. Сиз кийин жолдошуңуз үйгө калтырып койсо, келгенден кийин дароо эле чыгарат го да экинчи күнү эшикке. Мен ойлойм, тамаша. Бербейсиңерби? Сиз өзүңүз Акылайым жооп берем, эмнеге унчукпай калдыңыз? Наздан эле отурайын дедиңизби? Силер кечиресиз. Ушул Элиза айымга берген эле суроо сизге. Элиза айымга берген эле суроо сизге. Мен үйдө отурамынбы, турмуш кургандан кийин? Ошондой суроо болду сизде? Нет болбой эле айтсаңыз. Ошондой суроо болду, Жолдошуңуз үйдө отур десе отурасызбы? Биринчиден менин бул жакта уже энергетикамды көрүп келген жолдош магандай деле жана айтпайт болуш керек, предложение айтпайт болуш керек. Анткени мен үйдө отурсам, бул негизи Акылай үйдө отуруп бул экөө бир эмес да, чындыгында. Жолдошум иштесин, мен дагы иштейин. Анткени мен жолдошума кызыктуу болгум келет. Үйгө келгенден кийин быт менен эле болуп, бытка кирип кетсем, ага эч кандай интереси жок болуп каламбы деп корком да. Я хочу быть интересной, орусча айтканда. И өзүмөн дагы мен өзүм иштеп келем, как себя помню да. Өзүмүн жумушум болсун, и анын да өзүнүн жумушу болсун. Экөөбүз биргеликте ийгиликтерге жетсек, буга эмне жетсек. Керемет. Эсен мырза, кошумчалай кетем деп окшойт, келиңиз. Ушул суроо боюнча мен бул жерде Тажигүл айымдын позициясын колдойт элем. Анткени айым өзүн айым сезиш үчүн ошон үчүн жаралган. Үйдө бул мугалим да балдарды тарбиялап, жакшы бала чоңойтуп, Кыргызстанга ата мекенге керектүү адам чоңойтуш үчүнчү. И ошо үйдө отуруп деле илим билим алса болот дейм. Азыр жашоо сиз айткандай илгеркидей кыйын эмес да. Анан мен күйөөмө кызыксыз көрүнүп калам. Сиз иштесеңиз эле күйөөңүзгө кызыктуу көрүнбөйсүз. Үйдө отуруп деле кызыктуу көрүнсөңүз болот. Кантиппи? Сиз алдыгы жакшынакай кийинип жүрбөйсүзбү? Супсулуу болуп. Күйөөңүз келгенде дал ошондой супсулуу болуп, боёнуп, сонун тосуп алсаңыз, кыпкызыл платьяны кийип. Мен башыман өткөн, мен деле 6 жыл жашагам, семьям болгон. Мен аялымды иштеткен эмесмин, иште деп да айткан эмесмин. Бирок мага кызык болчу, 6 жыл бою эле кызык болгон. Үйгө келгенде жакшынакай кызыл платьясын, көк платьясын кийип, өзүнө жарашыктуу боёнуп, мен тосуп алчу, мага постоянно эле интересно болчу. Ошон үчүн ажырашып кеттиңерби? Токотор жерин айтайынбы сага? Мен военный болгондуктан көңүл бура албай калдым талаада жүрүп. Негизи ушул тема негизи эле коомдо аябай талкуу жаратат. Менин оюмча ар адамдын өзүнүн ою бар. Ар кимдикен туура, эч кимдикен туура эмес деген болбойт деп ойлойм. Анан кийин ооба үйдө отуруп деле өнүксө болот. Бирок ар бир адам бул жашоого күйөө үчүн же башка үчүн эмес, ар бир адамдын миссиясы бар да. Ар бир адам өзүн иштеш керек деп ойлойм. Мисалы мен деле үйдө деле отургум келген учурлар болот, бирок иштегим да келет. Өзүм издегим келет. Жашоо ошонусу менен кызык да. Адам бир нерсе менен алектенип, бир нерсени мисалы кечке иштеп жүрө бербейт, аял деле иштегиси келет деген аял. Кээ бир учурда эс алып, мисалы декрет учурларында, анча-мынча учурда изденип талаага чыкса да өсүп өнүгөт деп ойлойм. Аял кишилер кээде үйдө отуруп берип чүнчүп кетет да, мындай бир азчы. Ошол учурларда өзүн өнүктүрүп, ушинтип туруш керек деп ойлойм. Ато ошол конфликттер өнүктүрүү бул башка, иштөө деген бул башка, Ошо өнүктүрүү деле иш да. Мисалы мен өзүмө мисал ала турган болсом, мен дагы мындай кечке үйдө отуруп же кечке бир жумушту кыла берген мага жакпайт да. Ошон үчүн улам изденип тургум келет. Иштөө деген ооба. Кээ бир адам ошол өзүнүн хоббиси менен иштегиси келет. Ошондо рахаттанат.
Бул иштеди дегенде эле эртең мененки саат 8-тен кечки саат 8-ге чейин эмес да. Өзүңө иштеген киши өзүнө болгон ошол иштеген убактысын бөлүп алат да, ошол убакта барып иштейт. Анан үйгө келип үйдөгү тиричиликтерин дагы, оокаттарын дагы кылса болот. Бул иште десе эле эртеден кечке иш эмес. Мен бул нерсени немела Сиз үй бүлөнү биринчи орунга коесуз. Үй бүлө биринчи орунда. Ар дайым бала, үй бүлө, күйөөң бул биринчи орунда болот. Андан кийин жумушту коесуз. Эсен мырза көрүп болчу. Айтылбай калды окшойт сөздөр. Кыскача эле кылып айтып кетейин. Негизи айым бул дүйнөгө жаралганда иштеш үчүн жаралган эмес. Айым эне болуш үчүн, өзүн айым сезиш үчүн, үйдө отуруш үчүн. Эркек милдеттүү аны багып, хоть жер казса дагы болгон нерсесин обеспечение кылгангачы милдеттүү бул. Бул даже Кудай тараптан милдет кылып берилген. Ошон үчүн айым өзүн айым сезиш үчүн үйдө отуруш керек. Балдарга туура тарбия берип, үйдөн эле иш башка, изденүү башка. Бул эки нерсе. Изденип, үйдөн эле илим алып, билим алып, бая пайгамбарыбыз айткан го, Кытайга чейин барсаңар да илим алгыла деп. Бирок аял киши азыр интернет жашоо, интернеттен эле через онлайн изденип, балдарына туура тарбия берип, балдарына көңүл буруп, окуусуна тарбиялап, ошентип чоңойтса болот. Жеке эле иштеп, көп эле эмоция издей бербейчи. Гүлнара. Бул теманы 5-сезонда да көтөрүлгөн. Менин оюм боюнча аял киши, она не обязана работать. Жумуш деген бул үйдө отурганы деген, современный аял киши үйдө отурбайт. Баласын школага алып барыш керек, курстарына жеткизиш керек, продукталарын алыш керек, же үйдө отурганда деле эмне кылат? Азыр бүт стиральный машина, робот, пылесос, мультиварка бүт баары таптаяр, бүт баары бар дегендей да. Любой адамдын таланты бар, эркекте да, аялда да. Ошол талантын кылып берсе болот. Иштейм десе иштей берсин. Бирок мен аял киши акча табыш керек деп ойлобойм. Эркек табыш керек деп ойлойм. Эркек багыш керек деп ойлойм. А аял киши ал уже күйөөсү менен жакшылап сүйлөшүп, уже аракетин кылат. Гүлайым көрөлү. Жакшы айтып кеттиңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Эсенбекова Гүлайым болот. Азыркы учурда 21 жаштамын. Мага келе турчу мырзаларга болгон талаптарым сөз түрдө адамгерчиликтүү, жөнөкөй мырзаларды баалаймын. Буга чейин турмуш курбаган, жоопкерчиликтүү жана сөз түрдө чечкүндүү мырза болуш керек. Жана алда койгон максаттары болуш керек. Жана чувством юмора болсо абдан сонун болот. Ошондуктан эгерде ушундай мырза болсоңуз, сиздерди ушул долбоордо барыңыздар күтөмүн. Жана жаш курагы боюнча мен бир аз өзгөртүүлөрдү киргиздим. 23 жаштан 30 жашка чейин боло берсин. Негизи ооба кошулам, 5-сезонда талкуого болгон бул тема. Анан сен мырзанын сөзүнө кошула кете турган болсок, аял киши бир гана ошо үйгө, анан бир гана ошо балдарды эметиш үчүн, тарбиялаш үчүн бир гана үйдө деген, бул эми бир аз эски замандагы стереотиптерди дагы эле алдыга сүйрөп эле келаткан учур болуп турат бул жакта, менин оюм боюнча. Жана эгерде мындай ар бир айымдын, ар бир кишинин өзүнүн тандоосу бар. Бул деген өзүңүздүн болочокто жубайыңыз менен бул өзүңүз чечесиз да. Мисалы үчүн айымдар бар, мисалы үчүн Тажигүл айым үйдө отурам деп атат, кээ бир айымдар бар үйдө отурбайм деп атат. Жана айтылып атпайбы? Мен иштешим керек, анткени күйөөмө кызыксыз көрүнүп калам депчи. Бул дагы нерсе бир аз башкачараак, анткени деген эгерде сен башка кызыктуу болгуң келсе, сен биринчи мезгил өзүңө өзүң кызык болушуң керек да. Ошондон сен эметпей деле каласың, ойлонбой деле каласың. Кимге кызыкмын, кимге кызык эмесмин. Туура жолдошуңа дагы ошондой оюң болуш керек, албетте кызыктуу болуп атамын деп атам. Бирок өзүң кызыктуу болсоң, өзүң сулуу болсоң, өзүң бактылуу болсоң, бүт аалам дагы ошондой болот да. Ошентип айтып кетмекчимин. Анан рахмат. Анан айымдар бир гана, Эсен мырза антип айтканыңыз туура эмес, айымдар бир гана үйгө отуруп, ооба, айымдар ар ким өзүнүн убакыты болот. Башында өкүңөр чогуу бутка турасыңар, кош бойлуу болгон кезиңде үйдө болсуң, айымдар деле чарчайт. Мисалы үчүн күчтүү болгуң деле, кечке иштей бергенде деле айымдар деле чарчайт. Алсыз болгубуз келет айымдар. Жолдошубуздун артында тургубуз келет, ооба, бар сен эле таап кел, мен бир гана үйдөм. Ошондой да учурлар болот, бир гана ошол учурларды туура колдоно билиш керек жана бири-бириңерди колдой билишиңер керек деп ойлойм. Мен жеке оюм боюнча бул Нурлан айымды. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурлан, 24 жаштамын. Мага келчү кыздарга болгон талабым 18 жаштан 24 жашка чейин
имандуу, билимдүү жана харизматичная, женственная кыз болсоңуз, анда биз жоолуктук долбоорунан сизди талапкер катары күтөм. Иште деп дагы, иштебе деп дагы мажбурлоо туура эмес, өз эркине коюу керек деп эсептейм. Иштейм деген айымды үйгө коюп койсоң, ал сыгылып кетет. А иштебейм деген айымды иштетсең, тоже туура эмес болуп калат да. Эгер акыл айым мындай жүрүшүндө өз оюна коюп койсоң, жошураак эркек болсочу, сен үйгө отур, сен бала кара деп эле караткызып коет да, өзү эле мындай бүт нерсени өзү кылып салчудай эле түрү бар экен дегендей. Бул сөзүңүзгө кошумчалай кетейин. Демек биз мырзалар алсыз болгон үчүн айымдар иштеш керек деп жашап калды, Мисалы мен бир окуяны айтып берейин. Негизи мен үйлөнгөнүмө бир 8-9 ай болгондо келинчегим менен бир 40-50 жаштагы бир бизнес-вумен эжекелерибиз менен тааныштырып калдык. Бир столдо 2-3 эжеке болчу, бизнес кылып жүргөн эжелер. Анан алар менен сүйлөшүп отуруп калып эле, үйлөндүңөр, анан не болду, жашоо кандай дейт, жашоо жакшы десем, иштеп атабы келинчегиң дейт. Анан жок, иштебей эле келинчегим. Сен эле иштеш керек да, кечки үйдө отура бербеш керек да деди. Анан мен айттым, келинчегим иштегенде акча кереги жок буга. Спорт залга барат, мисалы, окууларга барат, онлайн курска барат. Мен буну өстүп атам, балалуу болбос, бала тарбиялай деп бүт условияны түзүп берип атам десем деле, жок, антпеш керек, аял киши иштеш керек, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп. Анан мен деле ал эжелерди сырттан эле таанышым, анан мага суроо келди да, эмне себептен булар ушундай айтып атат? Демек мен бул мындай жеке жашоосуна деле мындай суроо берип көрөйүнчү деп жеке жашоосун сурай келсең, жоопкерчилиги жок да, убагында Россияга кетип калган, мен төрөп туруп мындай таштап кеткен, мындай кетип калган дейт да. Болгон иштеш керек деген айымдардын жанында күчтүү мырзалар жок экен да. Эгерде күчтүү мырза болгондо, ал айымдар ушинтип кеңеш бербейт болчу, мен аялыма иште деп. Жана мен айттым, мен эми күчтүүмүн деп мактанбайм дедим да. Бирок кандай жер кассам дагы мен үй бүлөмдүн эрежесин эми түзүп берип атам, мисалы, шартынчы. Эгерде келинчегимде баары болсо, бүт баары болсо, эмне себептен иштеш керек келинчегим? Менин келинчегим бир гана өсүш керек да. Мен ошондо түшүндүм, үчөөнүн тең күйөөсү жоопкерчилик албаптыр, үчөөнүн тең күйөөсү таштап кеттир да. Бирок ал айымдар азыр жашоодо ушундай кыйын ийгиликтүү айымдар, бирок сүйлөшө келсең, ал айымдар айтат да, мен мындай күчтүү мырзанын мындай кучагында кучакталгым келет дейт да. Ошон үчүн биз мырзалар алсыз болгон үчүн айымдар кол көтөрүп атат, мен иштейм депчи. Эгерде ушул айымдарга чыныгы мырзалар келе турган болсо, анда мен иштебейм, мен өсөм, билим алам, окуйм деп айтат. Бул ушундай сөз. Бейша мырза, сөзүңүз бөлүп койдум окшойт, келиңиз. Мен айта турган нерсени уже айтып койдуңуз, анан толуктай кетейин. Ошол жагынан эркектер дагы сиздердей болуп эле бөлүнөт. Кээ бири мен келинчегим иштесе дейт, кээ бири иштесе, наоборот, андан уялат. Досторунан, көзүнүн кругунан. Кээ бир адамдарга, кээ бир эркектерге бул кичине кандай десем, алсыздык болуп көрүнүп калбаш үчүн өзүнүн семьясын баарын менен обеспечивать эткенден кийин мен аялым иштебеш керек, баары бар деп мына кээ бир эркектерде чын эле ал дагы жумушуна жараша, өзүнүн иштегенине тапкан акчасына жараша баары эле ошол менен камсыздай албайт. Мисалы үчүн кээ биринде получается, кээ бириники не получается, эми ар ким жашоосу ар кандай да. Анан ошол маалдарда сенин келинчегиң, сенин аялың, балдарыңдын апасы экөөңөр чогуу үй жашоо куруп жатасыңар. Анан айым тараптан деле болот да, ушул чогуу биздин жашообузду чогуу иштеп, чогуу мындай жакшырталы деп. Ал айым деле, аял деле өзүнүн күйөөсүнө жардам бергиси келет, мисалы үчүн. Кээ бир эркектер ага түз да жакшы да карайт. Эртерээк мындай жагдайдан, ситуациядан өйдөрөөк чыгып кетели депчи. Эртерээк балдарын бутка тургузалы деп. Анан ушундай болуп эле эркектерде дагы бөлүнөт дегеним да. Сиздер да айымдар да бөлүнөт атпайбы? Кээ бирибиз үйдө отурабыз, кээ бирибиз иштейбиз деп. Но жанагындай развивать этип окуганга, айым үйдө эле отура бербегенге мен кошулам да. Окуш керек, өзүнүн билим алыш керек. Анан ошондон тарбияны берет да балдарына. Ошол эле.
Ошон үчүн биздин Бейше мырзанын деле сөзүнө кошулам. Ошон үчүн биздин ата бабаларыбыз көп иштеткен эмес да. Анткени бардык эми мындай да, сиздин дагы сөзүңүз чакты. Ар ким өзүнүн жашоосуна жараша мисалы үй бүлөгө шартты түзүп берет да. Балким чында бир адам 60 000 сом айлык алат, бирок 60 000 сом менен баарына жеткирип үй бүлөнү деле түзүп, ошо баардык ырыскыны жеткирип атат да. Бирок ошол 60 000 сом айлык алгандын аялы бирөө 17-чи iPhone көтөрүп жүрсө же бриллиант сөкө тагынып жүрсө, демек мен бул шартымды түзүп бербей атат десе, бул демек проблема аялдын өзүндө да. Ошон үчүн мен ойлойм, мырзалардын бардыгы шартты кандай болсо да түзүп берсе да, айымдар ошого шүгүр деп кабыл алыш керек. Бул теманы жабат окшойбуз биз, келиңиз. Арген мырзанын сөзүнө бая айтып кетпедиби, күйөөсүн үйгө отургузөлү, өзү бакчудай депчи. Жок, эч качан андай болбойт. Андай күйөө мага кереги да жок да. Ошо мен айтышым боюнча, эгер жош адам сизге туура келип калса дедим да, сизди үстүңүздөн базып турган эркек керек да. Ооба, күчтүү эркек керек. Күчтүү эркек керек. И күчтүү эркек келсе, мен тирешпейм дагы ал мененчи. Жарышпайм дагы. Атандашпайм. Күчтүү эркек келсе, мен бир тепкич ылдыйга түшөм дагы, ага башымды ийем. Ушул сөзүңүзгө кошулам. Эгер сизди үстүңүздөн мындай күчтүү эркек болсо, ага сиз баш ийесиз эркекче. Бирок биз күчтүү эркекти издеп атабыз, кичине кыйыныраак болушу мүмкүн. Бизге дагы акыл айым өтө эле активный экен. Келиңиз, Эмил мырза берели. Күчтүү эркек болгондо ошо кандай күчтүү эркек, ошол жөнүндө толугу мен айтып бере алган жок да, айымдар ошону айтып берсе экен деп. Эми күчтүү эркек бул түшүнүктүү эле да. Үй бүлөсүнө жоопкерчиликтүү эркек, таштап кетпеген эркек, аялына кол көтөрбөгөн эркек, аялына жаман сөз айтпаган эркек, башкалардын көзүнчө аялын кемсинтпеген эркек, айткан сөзүнө турган эркек. Баарыбыз эле билебиз. 150 000 табыш керекпи же? Күчтүү эркек баарын табыш керек. 150 миллион сом табыш керек колдон келсе. Ооба, Канат мырза, анан мен да кошулуп кетмекчимин да. Аллах таалам күч кубатты берген. Эркек бул үй бүлөнүн таапкелгич, табышкери. Үй бүлөнү эркек чындыгында караш керек. Азыркы учурда эмнеге матриархат болуп баратат жылдан жылга? Аялдар күчтүү болуп, эркектер тескерисинче орнун бошотуп берип атат. Анткени алсыз эркектер көбөйдү. Чычалабаңыздар, бирок бул жерде сиздерге тиешеси да жок болушу мүмкүн, бирок чындыгында алсыз эркектер көбөйдү. Алсыз эркектердин айынан үй бүлөдө тилиң да узун болуп кетип атат. Анткени ал сени защита кылбаса, аял өзүн өзү защита кылганга туура келет. Чындыгында эркек менин аялым, менин тандом сөз тийгизбегиле, аялым менен өзүм сүйлөшүп алам деген бир эле сөзү чечип коет да бүт бардык вопростучу. Ал убакта уже аялың дагы күйөөңдү сыйлап, ошол жерде унчукпай угуп бересиң. Унчукпай тилиң ошол момент кыскарып кетет. Туурада эле жазып эле кагазга карап эле бар болбой эле. Чындап момент кыскарып кетет. Азыр ким жаман, аял жаман болуп атпайбы? Ким жаман, тиги келин жаман болуп атат. А эмнеден жаман? Аял барган, аял жаман эмес, барган жери жаман дейт. Ушул нерсени дагы айтып кетейин. Мырзалар унчукпай эле калды окшойт. Келиңиз. Бул айым ким эле аттыңыз? Акылай. Акылайым. Эме жаман эркектердин басынтып, аялдардын укугун коргойм деп коуч болгомо келген сыяктуу сезилип атат. Тамаша албетте бунун баары. Негизи мен ошо сөзүнө кошулам. Негизи кандай аял монтип мен деп төш какылап турса дагы мен күчтүүмүн, мен баардыгын өзүм деп анан өзүм эле кыла алам, керек эмес деп турган, мен баарын өзүм кылам деп турган мезгилде дагы ошо Чыныгы мырза келип өзүн көрсөтүп, достойный, орусча айтканда достойный болсо, ооба, баардык айым, кандай айым болбосун, канча күчтүүмүн деген айым баардыгы тең ордун бошотуп артка кадам таштайт да, ошол мырзанын артына бекинет да. Мен да кошо кетейин. Албетте ар бириңиздер өзүңүздөрдүн айткан сөзүңүздөрдүн туура жактары да аябай көп. Но бир минус жери деп ойлойм. Ошо күчтүү айымдар, күчтүү эркектер керек деп эле издеп атпайсыздарбы? Ошентип атып эле анан 32-33 жаш болуп кетип атат дегеним да. Анан планкаңыздарды кичине аябай серьезный, жесткий кое бербей, кичине сүйүү жакка да караңыздар да. Күчтүү кыла алам деп дагы. Чогуу күчтүү болосуздар. Чогуу күчтүү болсоңуздар болот. Күчтүү үй бүлө болсоңуздар болот. Келиңиз Ерлан. Жана мен айткандай эле адам бул негизи көбүнчөсү мындай, мен деле баягы үйлөнө электе жашоого башкача көз карашта болчумун да. Действительно жашоо турмуш
көз карашты өзгөртөт, адамдын чыныгы жашоосун көргөзөт, кругозорун көргөзөт. Мен бияктан бирден бир келгениmin да себеби адамдын оюн, мышлениясын, көз карашын, психологиясын мен бүт карап отсаң, адамды со стороны ушундай көп сүйлөшүп отурсаң билет экенсиң да. Адам менен качан мындай күндө бир жолу 1 саат 2 саат бөлгөндө анда адам толук түшүнө албайсың. Жигит кыз учурунда адамдар бири-бирине чыныгы жүзүн ачпайт экен да. Анан мына чыныгы жашоо мен айта алам дагы биз ойлогондой болбойт. Ар кандай болот ситуация. Жумушта болот, акча, финансовый проблемалар боло берет, туугандардын арасында проблема боло берет. Биякта деген мен көп эле айтам, мисалы аял эркек мындай болуш керек, аял мындай болуш керек деген жерде көбүнчө семьянын крепкилигинде көбүнчөсү эркекти эркек кыла турган, мисалы манасты манас кыла турган, даткан кыла турган бул аялдын колунда көп нерсечи. Жакшы кыйын эркекти деле мындай мисалы кээ бир айымдар сындырып коет да. Ошондуктан мисалы эркек менен талаша бере турган болсо, мисалы например баягы тизгинди талаша бере турган болсо, эркек түшө берет ылдый. Аял эч качан мунун эркектин тизгин талашып, эркекти басындыруу менен өзүнүн авторитет чогултпайт, өзүнүн даражасын көтөрө албайт. Бул менен кошо өзүнүн эмесин чөктүрөт. Эркектин даражасы көтөргөндө гана аялдын даражасы көтөрүлөт. Эркектен көбүрөөк тапканы бул менин оюмча туура эмес деп ойлойм. Эркек бул басылат. Мен акча таап атам, мындай кылып атам, тигиндей кылып атам, бул деп эркекти көбүн эмесин түшүндүрөт. Коелу. Түшүнүктүү болду окшойт Эрлан мырзаныкы. Бүгүн негедир 6-сезон биринчи мисалы катышуучулары дароо эле экранга көнүңүздөр окшойт, Өзүңүздөрдү эң эркин сезип калдыңыздарбы? Бул реалити долбоор эми биздин бүгүнкү чыгарылыш албетте таанышуу болду. Өзүңүздөрдү активный көргөзсөңүздөр, мындай турмушка батыраак өтүп кете тургандай ыңгайлуу болсоңуздар, сиздерге келе турган талапкерлер дагы көбүрөөк болот. Унчукпай да отура албайбыз. Албетте бул жерде ар бир тема козголгондо сиздерди ой пикириңиздерди албетте калтырыңыздар. Өзүңүздөр менен өзүңүздөр болуп, мен бир бала келсе, бир кыз келсе, ошо менен эле сүйлөшөйүнчү, буларга аралашып эле коеюнчу деген да болбойт, Ошон үчүн бул нерсе коомчулукта болуп аткан нерселер талкуулуп жатат. Ошон үчүн бул нерсеге сиздин ой көз карашыңыз кандай, ошону толук түрдө түшүндүрүп кетсеңиз, балким сырттан да талапкер көрүп, бул кыздын ой жүгүртүүсү мондай турбай, бул мырзанын ой жүгүртүүсү мондай турбай, демек мага туура келет экен деген да байкоолор болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз бүгүнкү биринчи жолу эфирге чыккандарга кол чаап коелу, анда келиңиздер. Биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев жанды музыка чертип жатканда, албетте мен бул колумда турган чемпион чайын өзүм ичпестен арабыздан бирөөнө берейин деп атам. Өзүнүн бактысын ушул жактан таап кетсин. Анткени бул чемпион чайын албетте ар бир бактылуу инсан гана ичет деп эсептейбиз. Ошон үчүн бул чемпион чайын мен бул жактан Болот мырза бергим келип атат. Берип аткан себеби жандыраак болуңуз. Бул жакта турган ой пикирлерге кандай темалар козголсо, ошолор козголуп, ой пикириңизди калтырганга аракет кылыңыз. Сиз мына биз эгемендүүлүк алгандан бери биз жолуктукта келатабыз, катышуучу болуп. Аксакал болуп калдыңыз. 6-сезондо дагы мындай теңиңизди таап, Айза айымбы же башка айымбы бактылуу болосуз деген ойдобуз. Ал эми буну сиздин мурдагы экс сүйгөн кызыңыз Сымбат айымга тапшырып коелу. Бул чай сизге гана тиешелүү. Бул чай экөөңүздөргө тиешелүү. Чемпион чай болсун. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Ал эми биздин дагы бир демөөрчүбүз жөнүндө айтып кетпесек болбойт. Демирбанк мобилдик тиркемесин жүктөп алыңыз жана бүгүн ушул ишенимдүү банктын кардары болуңуз. Ыңгайлуу кызматтар, заманбап чечимдер, комиссиясыз төлөмдөр, жагымдуу шарттар, ошондой эле биздин кардарлар үчүн жаңы акциялар жана атайын сунуштар боюнча эсеп ачыңыз. Каржыңызды башкарыңыз жана Демирбанк кызматтарын телефонуңуздан эле каалаган жерде колдонуңуз. Демирбанк маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат.
Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен болушунча жакындан жаңыдан таанышканга аракет кылдык. Эгерде чындап сиз өз бактыңызды биз жолуктук долбоорунан тапкым келет, ушул жактан чыныгы реалити долбоор экен, өзүмдүн турмуш кура турган мырзамды, айымды келечекте кандай жолду басып өткөн, кандай нерселерге даяр экенин билгим келет десеңиз, анда албетте биздин редакцияга байланышыңыздар. Биздин кастинг токтогон жок, биз күндө сиздерди кабыл алганга даярбыз. Бул жакта биздин орундукта кене. Ал эми катышуучуларга дагы бир жолу айтам, өзүн активдүү көргөз алган адам, мамиленин үстүнө даяр болгон адам менен биз иштешкенге даярбыз. Эгерде ал адам даяр болбосо, кандайдыр бир эрежени бузса, биз аны менен коштошконго дагы даярбыз. Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Кудай буйруса, 6-сезондун ортосунда, башында сиздердин тоюңуздар ушул куттуу студияда сиздерди турмуш куруп, турмуш жолуна узатканга да жана турмуш курдурганга дагы биз жолуктук долбоору МТС телеканал менен биргеликте ар дайым кызматыбызды кылабыз. Ал эми 6-сезондун катышуучуларына талапкер болуп келем дегендер жана катышуучу болуп келем дегендерди биз ар дайым жылуу мамиледе күтөбүз. Ал эми биздин кесиптешибиз Гүлназ Сүйнөк кызы дагы биз сизди тезирээк келишиңизди күтөбүз. Эртең жума 20:30 көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Эми бул башталышы гана. Чыныгы реалити долбоор, чыныгы жаңылыктар, чыныгы сүйүүлөр, чыныгы эмоциялар бардыгы алдыда. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков. Жаап коюн анда, эртең көрүшөбүз. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо.